кандай жакшы, үйлөнгөн кандай жакшы. Канат, жолуксак кандай жакшы, жолуксак деп ырдайт го. Негизи үйлөнгөн кандай жакшы деп ырдаган мага өзгөчөрөөк жагып атат да бүгүнчү. Негизи биз жолуктук долбоорунда албетте алгач ирет жолугушат. Жолуксак кандай жакшы деп анан кийин үйлөнүшөт. Анан канаттай болуп ырдашат экен да көрсө. Жок, мага баары бир үйлөнгөн кандай жакшы деген сөз жакты. Анткени ушул жерде турган катышуучулар да үйлөнсө, ылайым ушул музыканы ырдап калса экен деп мен өлө кубанып атам да, мындай тилек кылып атам. Ооба, чындыгында Канат мырза, Нургүл менен кармашкан колуңар төрүктүү болсун. Жалпыбыз барып ушул тойдо күбө болуп келдик. Жылдын эң мыкты тою болду, өзүңүз көрсөттүңүз, үлгү болдуңуз. Мына ушундай той берсе болот Кыргызстанда дегендей. Кандай гана Кыргызстаныбыздын эң алдыңкы Казакстандан бери келген жылдыздар, блогерлер болду. Куттуктайм дагы бир жолу. Чоң рахмат. Жана ошондой эле экран артында көрүп аткан кыргыз элиме да жакшы кабыл тилектерге ыраазычылык билдирмекчимин. Анткени эң сонун комментарийлердин баардыгы биз үчүн болуп жатканы мен жүрөгүбүз менен, үй бүлөбүз менен сезип жаттык. Ал эми жана ошондой эле биз жолуктук долбоору, жалпы жааматы, биздин кесиптештер жана катышуучулар биринчи сезон, экинчи сезондогуларга да чоң рахмат билдирмекчимин. Сиздер барып тойдун көркү өзгөчө ачылды. Анжелика айымда эң сонун ырларын ырдап, шариктерди алып келип, вау, ошол жерден да биз жолуктук долбоору алдыңкы орунга кетип калды. Башка жылдыздарга караганда дагы. Ооба. Болгондо дагы биз барган жердин баардыгына эле өзүбүздүн долбоорубуздун жүзү болгондон кийин биз бойдокторду издеп баштадык да. Ошол жерден эле көрсөтүүнү, жанагы алып келген кызыл шариктерди бойдокторго карматып, ошол жерден таанышуу уюштуруп, анан кийин долбоорубузга да чакырганга үлгүрдүк сиздин конокторуңузду. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Аны албетте биздин коноктор да, кыргыз эли да күбө болду бул жакшылыкка. Ал эми мага жубайым көчө эле бир суроо берип калды. Негизи үйлөнгөндөн кийин 1 айга 15 күнгө медой месяц болуп сырт жакка кетет экен депчи. Анан мен айттым, убакыт жок бизде кеткенге. Анткени бизде 20дан ашын катышуучу бар, дагы деле үйлөнүшө элек. Бирок аларды батыраак үйлөндүрөлүк деп аракет көрүп атабыз. Жалпы НТС телеканалынын жамааты жана башкы редакторлор болуп көрбөгөндөй көрсөтүү болот бүгүн деп кепилдик беребиз. Себеп дегенде талапкерлер аябай көп. Ооба, урматтуу көрүүчүлөр, биз жолуктук долбоору өзүнүн жумушун кандай болсо да активдүү улантат. Бардыгыңыздардын экранга жакын келип беришиңиздерди суранабыз. Бүгүн биз 31-чи чыгарылышты жакшы ырыбыз менен баштайбыз. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Биз баштадык. Биз ар дайым жакшы маанайда баштайбыз, бирок Мунарбек ар дайым уруш баштайт. Бирок бүгүн кандай жаңылыктар күтүп турганын биз сиздер менен бөлүшөбүз. Күтүңүздөр. Көрсөтүүнү баштап жатып эле мен өзү биздин салтыбызды мындай эстеп кеттим да. Кыргыздар негизи ар бир жакшылыкта эле чайды дасторконго коюп, самоорду кайнатып, анан чай куюп, бардык жакшылык нерсени башташат экен да. Ошондо сиз мага намек кылып атат окшойсуз, орусча айтканда. Ошо чайникке кичине алсырап. Бирок тура эле намек кылып атасыз, анткени мен үйлөнгөндөн бери чай куйганга аябай көнүп калдым. Буну чай куюп жүргөн жигиттер гана түшүнөбүз деп эле. Ошентип Ар келейди. Ооба. Чай эле болуп турсун. Урматтуу көрүүчүлөр, апамдын чайы 7 областта сатылып жаткан убагы. Ал эми негизи кыргызда жакшы сөз бар го, ар бир дасторконго отурганда чайы жок тамакты көрбөйсүз, туурабы? Ооба, анткени бул чай ашказанга дагы мындай дары экен. Жана ошондой эле чарчаганда, башың ооруганда, жакын адамың менен сүйлөшкөндө чер жазып, апамдын чайын ичкен бул андан да чоң рахат экен да. Сый урмат менен адамдарды дагы жакындатат ысык чай. Ошондуктан апамдын чайы менен биргеликте бир гана жакшы сөздөрдү сүйлөшүп отуралык бүгүнкү көрүүсүбүз. Биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрдүн бир милдети бар. Сиздердин милдетиңиздер, эгерде сиздер бизди көрүп аткан болсоңуздар, апамдын чайын ичип гана көрсөңүздөр, сиздерге жагымдуу көрүүнү биз каалап кетебиз. Канаттын колунан биринчи жолу чай ичип көрүп атам, кол чап койбойсуздарбы? Сон. Чай ичкиңер келип атабыз? Келе. Апамдын чайы кыргыз эли үчүн кызматта. Биз учурдан пайдаланып, Канат мырза, азыр өнөктөштөрдүн арасында бир гана апамдын чайы бар. Бирок дагы көптөгөн компаниялар өздөрүнүн продукцияларын, өздөрүнүн жарнамаларын биздин көрсөтүүбүзгө кошсо болот. Алдыдагы номерлер аркылуу байланышыңыздар. Биз бир гана кубанычта болобуз. Бизге өнөктөш болуңуз.
Анткени Кыргызстандагы эң атактуу передача бул Биз жолуктук. Миллиондогон просмотрду бир гана Биз жолуктуктан таба аласыздар. Ошондуктан демөөрчү болуңуздар. Канат мырза, ошол акыркы көрсөтүүлөрдө сиз тойго даярданып калып, баягы аябай чоң жумуш менен алектендиңиз да эми. Көрдүк сиздин жанагы лав сторилериңиз кино сымал болуп кетти аябай. Биздин да түгөлөргө ошондой сонун нерселерге идея берет деген ойдомун. Анткени баягы биз тойлорду гана берип атабыз, бирок ошондой лав сторилер тартыла элек экен да. Ооба. Балким азыр сүйлөшүп жүргөндөрдүн арасында деле ошондой лав сторилер тартылса болот да. Албетте болот. Хандын кызын сүйүп калып, анан ага жетишчү мушташып, Пилотский центринан өзбү? Сиз кимге гана жолуккан жоксуз жолдо бардыгын жеңип, анан кийин Мичошка аягында эже, Мичошка Шаолин эже эле, Цезарь эле. айтып атканыбыздын бирден бир чоң дагы бир терең мааниси бүгүн талапкерден эле дароо баштайлык деп атабыз. Анткени биздин Океан аттуу катышуучубузга Жөнөкөй мырза келген жок экен. Ал ушундай бүт бардыгын жеңген, бир айылдын баарын башкарган өтө чоң кызматтагы бир талапкер келиптир да. Уктуңузбу бул тууралуу? Бул тууралуу уктук, бирок биз ар дайым океанга жөнөкөй балдарды эмес, кыйын балдарды киргизебиз. Бирок Киргизесизби? Эми билбейт экенмин кандайлар келип атат, бирок келип эле жатышат. Океандан маанай кандай болот бүгүн? сиз акыркы убакта кыздарды аябай көп реклама кылып атасыз да. Мына мога келгиле депчи. Сиз балдарга бүгүн анда жакшылап мындай жарнама, мактоо сөздөрүн айтып кеттиңиз. Анда биз айтардын биринчи эле Океананы чакырып албайлы, кандай дейсиз, жаныңызга? Океана! Океана кана деп издеп атсам, биздин так эле креслобузду оранжевый болуп калыптырсыз да, көрүнбөй. Бүгүн көрүнбөй эле коеюнчу деп ойлогом го. Менин оюмча азыр Гүлдесте келсе көрүнүп баштайт окшойт. Биздин талапкерибиз Гүлдесте менен келдиби, жокпу, азыр көрө жатарбыз. Ушул убакка чейин негизи биз биринчи талапкерди киргизип, анан талапкер кимге келгенин айтчу да. Анан биз бүгүн башкача кылып биринчи сизге талапкер келет деп даярдап атабыз да. Маанайыңыз кандай? Баарыңыздарга салам. Көрүп жатканыма кубанычтамын. Саламатсызбы, Анжелика эже, Канат байке. Башкача болуп кеттим, айтып Океанга деп айтсаңыздар биринчи жолу болуп атат го. Мен эже башка океанга Толкунданып атам да. Биринчи сезондон бери тажадык сизди эртерээк үйгө берели деп ошон үчүн бүгүнкү чыгарылыш башталганда эле сизден баштагыбыз келди да, дароочу. Кетирели. Үйгө деп. Ошол толкунданып атам, кандай талапкер болду экен деп. Бул талапкерди биз дагы аябай жакшылап, баягы кандай десем, сүйлөшүп көрдүк да. Биздин ошол редакторубуздун айтуусу боюнча талапкерлер көп эле келиптир. Акыркы мынакей күндөрү чалуулар дагы көп болуп атат. Балким Океанага жага тургандай, же болбосо чындап эле иши бар, жумушу бар, жаш болсо дагы ою зирек бала болсун дедик да. Акчасы көп, Тамашанын үстүндө эле мындай ойноп жүрбөгөн бала болсун, элине жерине кам көргөн балким мырза келсе, Океанадагы мындай ошол жаатта баягы коомдук ишмер болуп кетеби деп да ойлоп атам. Анткени аябай активдүү айымдардын катарын толуктайсың. Рахматчым. Эмне кылабыз? Баштайт кандай чакырып? Эле мактап койдук го Океананы. Мактачудай эле кыз, чынында. Ооба. Жарым жылдан бери, 1 жыл деп айтайынчы, 1 жыл болуптур мына кастинг берип, Океана менен таанышып, ошол күндөн бери чогуу жүргөнүбүзгө 1 жылдын ичинде адамды аябай эле жакшы таанысаң болот экен жакындан. Анда Анжелика айым, ушундай сонун сөздөрдөн кийин биз жалпы катышуучулар менен өйдө туруп талапкерге сый урматыбызды көргөзүп, кол чабуулар менен косуп алсак. Музыка. Талапкерибиз болгондо дагы 20 жашта Айтемир. Таланттын тың жигити Айтемир мырзаны тосуп алабыз. Кол чаап коелу. Ассаламу алейкум, хош келипсиз Айтемир. Өзүң бул бекеттин кармак. Бул жак өтө аласызбы? Дароо эле Океана жак өтүп кеттиңиз. Орнуктардын орун алып берели. Мен турган жер Акунбаева Баха көчөсү. Сиз билесизби? Ушул жерде турган Азияда экинчи этажда Мир одежда дүкөнү бар. Жүрүңүздөр. Элестетиңиз, Мир одежданын ичи 2000 квадрат метрди түзөт. Мындай магазин бир гана ушул жерде.
Жана эң жакшысы кийимдер 275 сомдон башталат. Мырзалар, айымдар, сиздер үчүн кийимдердин бардык түрү бар. Детский игрушканын түрлөрү. Анан дагы бул жер бут кийимдердин дүйнөсү. Мужской бут кийим, женский, детский, чоң ата, чоң апаныкы, кичинекей баланыкы, наристеники, кыскасы бардыгын табасыздар. Мир одежданы кыргызча которгондо кийимдер дүйнөсү болуп аталат. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздер үчүн кийимдер дүйнөсү ушул жакта иштеп жатат. Келиңиздер дагы каалаган кийимдер, каалаган товарларыңыздарды алыңыздар. Мир одежда сиздер үчүн кызматта. Биз кандай кылабыз, сен бүгүн Океанага жакты окшойт, мен ойлоп атам. Океана кош ой. Айтеңер кош Океана окшош келе. Оюм бар эле Океана болуп атат, сиздики да ошондой болуп атса керек, Анда келиңиз, микрофон узаталык. Гүл жактуу сизге. Аябай кармадыңыз го гүлдү. Кызыл розалар дейт, эмнени билдирет дегенде Канат мырза, кып-кызыл розалар мен сени сүйөм дегенди билдирет дейт. Келбет десе келбет, мынакей бой десеңиздер бой, иш десеңиздер иши бар. Мен туура эле уктумбу, мындай бүгүнкү күндө чоң элдин жоопкерчилигин алып, жакшы бир иш алып бараткан экенсиң. Айтеңер, өзүң тууралуу кененирээк айтып кетсең. Барыңыздарга рахмат, чакырганыңыздар үчүн. Туура эле уктуңуз. Талас облусунда, Талас районунда Кеңеш деген айыл бар. Билесиз. Ошол айылды башкарабыз. 800 киши турат. Эл менен иштейбиз. Эми оңой эмес. Жоопкерчиликтүү кызмат, бирок аракет кылып иштеп атабыз. 20 жаштагы балага кантип ошондой чоң жоопкерчиликти берди? 800 адам. Эми кызматка келиш үчүн менин оюмча курак эмес, акыл керек. Бирге бирди кошсо канча болот? Мындай да, мисалы, көп ойлошот да, жаш депчи, бул жаш деген менин оюмча жөн эле чен бирдик да. Орусча айтканда единица измерения. Ар бир адамдын түшүнүгү ар кайсы убакта калыптанат да, мисалчы. Ошентип ойлойм, бул менин өзүмдүн оюм, жеке оюм. Анан башкалар эгер ой айтса, анда талкуулабайм. Жеке оюм бул менин. Жогорку окуу жайда окуйсуз? Жогорку окуу жайда эмес, орто билимдин ээсимин азыркы убакта. Айыл башы болуш үчүн ортоңку билим жетиштүү. Жогорку билимге тапшыра элекмин азырынча. Бирок ойлор бар. Жакын аралыкта Кудай буйруса тапшырабыз. Мисалы, сизге эми аябай суктанат да, көптөгөн ошо айылыңыздагы эле көптөгөн апалар сизге кызын бергиси келет. Карачы, эми айыл башына тыкырайган бала депчи. Анан ушинтип мына кызын берем деп кызын берем дегендер да болдубу сизге? Тамашалашып айтып калат. Албетте тамашаны туура түшүнөбүз. Океананы көргөнгө чейин кыз эмес, жумуш болчу менин оюм баары. Жумуш Океанага алмашып кетти. Ошондо Океана менен сүйлөшүп кала турган болсоңуз, жумушту таштап коесузбу? Жок, албетте. Эркек киши болгондон кийин эки жактын туура алып кетиш керек, бирдей. Дагы күчтөнөсүз да, Албетте. Канчадан бери көрүп атасыз Океананы? Канча ай болду, канча күн болду? 1 ай боло элек. 2 жума болду. Үй бүлөнүн канчанчысы? Үй бүлөдө өзүм 2 тууганмын. 1 жаш кичүү инем бар менде, эң улуусу мен. Эң улуусу. Ата-энеңиз билеби ушул жака келгениңизди? Толук билбейт. Кырын чыгарып айткан. Не дедилер алар? Эч нерсе деген эмес. Азыр эми мен чоң ата, чоң анемдин колунда өскөн. Азыр алар Турцияда жүрүшөт. Азыр алар менен байланыша элекмин. Океана уже керектүү маалыматтарды алып бердик окшойт. Балким суроолоруңуздар болсо. Жаштар өздөрү сүйлөшсүнчү эми. Кандай суроолору бар Океананын? Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Менин суроолорум деле жок, баарын уже сурап койдуңуз. Идеальный да? Бар топ келет. Сизде мага болгон суроолор болсо, бериңиз. Менде суроо деле жок, сизге болгон таза гана ойлор бар, сезимдер бар. Кармеликте өтө эле суктанып атат, тарттырып ийбеңиз. Бекем болуңуз, Океана. Мен коруп кетип да сиз. Суроолоруңар жок болсо анда чыгып калат экен. Ошондой эле кылыш керек болуп калды, я эч кимге сөз бербейли. Эчтеке деген келбейт Эч ким тааныбайт беле буга чейин айтыңырды. Биз арабызда чыгып калчу эле, мен тааныйм деп. Гүлиза таанычу эле, отуруштарга отуруп калды эле ушундай. Жок, Таластан экен, алысыраак жактан экен, тааныбайт. Жанара деген өзүмдүн инимкен деп сүйүнүп атат да, Таластан бери келиптир.
өзүмө келин болот экен деп мындай Океананын келин катары жүгүнткөнүн элестетип атат. Жанара кайнеже болсо Океанан шору го дейм анда. Чын? Мен Айтеңирге суроолорум бар. Айтеңир, бизде дайым эле сурашат, үйлөнгөндө какта жашайсыңар, шаарга келесиңерби, Бишкекке келейин деген оюң барбы? Баягы албетте бардык баягы кыйындар айылдан чыккан, айылды башкарганга ушунчалык азырынча эрктүүлүгүң жетип атса, буюрса алдыда балким өлкөбүздү башкарган мырза болот турсуң, туурабы? Бишкекте дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Алдыңкы пландарың кандай? План каякта жашоо деген суроо боюнча жооп берейин. Каякта жашаган мага эч кандай мааниге ээ эмес. Эң башкысы жаныңда керектүү адамың болсо, мүмкүрдө болсо деле жашай бересиң да. Чынын айткандачы, колдоп турса. Керектүү адам болот, бирок керектүү адам каалабасачы айылга жашашты. Бир адамдын чечими менен чыкпайт деп ойлойм, мисалы. Эки тараптуу келишим менен Ооба. чечимге келсе болот, туура чечим. Жүрөгүн багындырсаңыз, сиз айткан жака деле барып жашайт да, кыскасы. Албетте. Пландар кандай? Пландар мамлекеттик кызматтын айлыгын баарыбыз эле билеттир биз. Анчалык көп эмес, бирок Кудайга шүгүр жетет. Алдыда азыр бир проекттин үстүндө иштеп атабыз, тааныш байкелер менен. Кудай буйруса 1-2 айда жаңы нерсе ачайын деп атабыз. Оюн зоок максатында. Бизнес болуп калатпы ошондо? Же коомдук? Кичи бизнес болуп калат, кичи бизнес. Буйруса ачабыз. Албетте кабар берем, чакырам. Ата-энеңер кайсыл жаатта иштейт? Кандай кызматта болду же үй кожойкеси? Үй кожойкеси. Атам өзү үйдө эле багбан болот. Мал чарбачылык менен алектенет. Ушул сыяктуу нерселер. Апам үй кожойкеси. Сизде мындай сыртыңыздан караганда келбеттүү, салабаттуу, орду менен сүйлөгөн жигит экенсиз да. Анан көбүнчө биздин кыздарга эми орусча айтканда мындай скучный балдар жакпайт да. Балким сиз жашоодо өзүңүздү Океанага мындай болушунча вниманияны бере алам деп ойлойсузбу? Албетте берем. Жашоодо кандайсыз, мисалы жашоодо? 100% ишеничтемин. Тамаша көйсүзбү? Эми кырдаалга жарышы болот. Кандай болуп калат? Серьезный жүрө турган жерлер бар. Күлүп ойной турган жерлер болот, убакыттар болот. Баарын туура менен, чени менен кылабыз. Эреже менен бардык. Эреже менен. Эң сонун. Катышуучулардын суроолору бардыр балким. Бардык сүйлөгөндөн да. Океананын эмнесин жактырып калдың? Эмнеге жактырып калдың Океан? Эмнеге именно Океана? Эмнеге именно Океана? Кантип келдим? Бул ой кайдан башталды ошону айтайын. Мен жумушта 2 коллега байкем бар. Кирсем көрүп атыптыр, кабинетке кирсем. Анан тамашалашып айтып калдык да, барып көрбөйсүңбү депчи. Мени айтып калышты. Экөөнүн бала чака үй бүлөсү бар. Сен барып көрбөйсүңбү? Колдоо көрсөтөбүз сага депчи. Анан карасам, мен Океананы көрдүм, болду. Башка чыгарылыштар көргөн жокмун, только Океана бар чыгарылыштарды көрдүм. Анан сразу чечтим, келдим. Бир көрүп сүйүп калуу десе дагы болот да бул нерсени, алыстан. Антип да атоого болобу? Жактырып калдың да сүйүп калдың. Болду, Албетте. келем дедиң, Таластан бери Бишкекке жол артып келдиң. Сезимдер бар, ошону эми андан ары алып кетүү өзүбүздүн колубузда. Эми ошол телевизордон көргөн, Инстаграмдан көргөн кыз сиз ойлогондойбу, жокпу? Аны дагы сиз дагы көрүшүңүз керек. Ал эми жаңы келген талапкерибизди Океана дагы көрүш керек. Чынында болочоктогу менин жолдошум болчу мырзабы, жокпу дегендей, туурабы? Океана. Туура. Сөз сага берелик. Бирдеке деп койсузбу? Мен айтар турчу сөзүм баарын айтып салайын сразу эле. Келгениңиз үчүн чоң рахмат, сыйлайм. Анан биз тааныштыкты уланталы, таанышып көрөйүн. Макул. Кол болсун. Бүгүн баары эле шыр-шыр чечилип атат го. Ошондой өзү башталды да, көрсөтүү дагы башында эле. Саламатсызбы? Айтеңир дедиңизби? Океанага аябай жакшы тандоо болду, аябай жакшы кыз. Улуттуу, жакшы өзүнүн сүйлөгөн сөздөрү менен. Сизге бир суроо берейин дедим эле, ошол кыз жигит мамилесине канчанчы жолу кадамыңыз болду ушунча элди башкарып аткандан кийин? Кыздар менен сүйлөшкөнсүңөрбү? Анан эмне болуп аяктады эле? Эгерде ошол мамилеңер аяктаган болсо, ошол мамилеңерден кийин кандай сабак алып, ошону Океанага
кайталабай турган кандай сабактарды алдыңар деп айтайын деген болчумун. Акыркы мамилем 1 жыл мурда болгон. Бул жол менен 1 жылдан ашып калды. Экөөбүз тең түшүнгөнбүз, 2 жолго кеткенбиз, эч кандай урушпай, талашпай, туура чечим чыгарып 2 жолго кеткенбиз. Бирибиздин адамыбыз экенибизди түшүнгөнбүз да. Бирибиздики эмес экенибизди. Мисалы Океана менен баары жакшы болуп кетсе, кандай мамилени мисалы кайталабаганга аракет кыласың? Болушунча көңүлүн карайм. Көңүлү түшпөш үчүн аракет кылам, баардык аракетимди. Көңүл түшүп калса көтөрүп коесуз, Албетте. Саламатсызбы, атыңызды ким дедиңиз? Айтеңир. Айтеңир мырза. Сиз азыр айта кеттиңиз да, тиги коллегаларымды айтты, ошолорду угуп келдим деп сиз өзүңүз чечим чыгардыңызбы, же коллегаларыңызды уктуңузбу ошондо? Коллегаларым мага сунуштады. Мен чечим чыгардым. Биздин көрсөтүүнү ошондо жумуштан көрүп калган экен. Көрсөтүү бар экен Кыргызстанда, аякта ушундай Океана деген кыз жалгызсырап жатыптыр. Бирок негизи бул жака талапкер болуп келгенден кийин кичине биз жолуктук долбоорунда мындай көрүүчүсү болуп келсе бизге да аябай жагымдуу болот эле. Мен ушу Океана үчүн эле көрдүм деген бизге аябай катуу тиет экен да. Эми мындан кийин кандай кыласыз? Толук мындай көрөсүзбү биздин чыгарылышты? Албетте. Болгон салымыбызды кошобуз. Спонсор болосуз деп. Жок, биздин көргөнүбүз эле сиздерге салым болуп атпайбы? Айтеңирдин бизге келгени эле көптөгөн талапкерлерди дагы ойготуп койду окшойт. Биз деле барсак болот экен да дегендей. Таластан дагы көрүүчүлөрүбүз көбөйдү деп ишенем. Бардык таластыктарга Мындай шалам эле кадам жолдойм. керек, чечкиндүү. Анда 2 жашты узаталык, Канат мырза. Океана сизде сөз жокпу, суроо жокпу? Таанышууга жок. Ушунча да Океана сүйүп дароо калып эле адам де бир көрүп. макул дебедиби? Катып калды го биздин Океана. Не болду буга? Аябай катуу ойлончу эле да бул окусын. Келиңиздер анда. Биз жолуктук долбоору 1 сезондон бери өзүнүн талапкерин күтүп жаткан Океанага бүгүн таластан бери кадам таштап келген Айтеңир мырзага терең ыраазычылык билдиребиз биз. Нурсейит, баары жакшы, баары Баары жакшы. жакшы, талапкерлер бүгүн көп. Чоң сюрприздер бар. Болбойсуң. Бири-бириңерди жакшыраак таанышып келүү үчүн узатабыз. Анда биздин кызыбызга мындай жоопкерчилик алып атасыз. Ошондуктан мындай унааны дагы акырыныраак айдап, атка мингизсеңиз тизгинден кармап, кичине мындай жакшы кам көрүп коюңуз, Тамак алып берсеңиз өзүңүз төлөңүз, Анан такси менен эле салып жибербөй, жетиңиз. Маршрутка менен салып. Автобус менен. Место таап берип. Мен оюмча ал жактын баарын мындай биле тургандай эле көрүнүп атат мага, Айтеңир. Анда коштошобуз. Ассаламу алейкум, хош келипсиз. Бактылуу болуңуздар. Океананын кеткенине 22 адам сүйүнсө, бир адамдын ичи атышып жаткандай. Ал ким? Жок, ал редактор Элнур эже. Буга чейинки биздин көрсөтүүбүздө Канат мырза Кармелитага Самат аттуу мынакей талапкер келген бүгүн студиябызда. Ошондой эле белгилүү себептер менен Уланычбек бүгүн келе албай калды, бирок ага да талапкер келген болчу. Бирок ошол жерден эле Уланычбек Асель аттуу талапкерге жок деп айткан. Эми бүгүн болсо ошол экзамендер күчүп атат, түшүнүп атабыз, бүтүрүү кечелери болуп атканына байланыштуу келе албай калды. Анан бул жерде дагы бизде ушундай жакшы бир сөз болгон, кеп болгон, баягы Мерим менен Шерболоттун ортосунда дагы бир сөздөр бар. Жолугуштубу, убактылары болдубу же жокпу, алар тууралуу дагы сурап көрбөйлүкпү? Албетте. Жакын келиңиздер. Ошо акыркы чыгарылыштарда да мен да үзүндү көрүп калдым. Негедир Шерболот мырза тараптан такыр эле кадамдар жок болуп жаткандай сездим, Саламатсыздар. Эже, Канат байке, тоюңуз кут болсун. Рахмат. Ушундай болуп аткан болчу. Кайра оңолуп кетти. Биз токтоттук. Каяка келип токтоттуң? Отношенияны уже токтоттук 2-3-4 күн мурун. Токтотолчу деп ким айтты биринчи? Мен тарап. Себеп? Себеп мен Шерболот байкени да кыйнагым келген жок, өзүм да кыйнагым келген жок. Мен эчтеке көрө алган жокмун экөөбүздөн. Эчтеке. Ошол үчүн аябай көп ойлонуп,
2-3 күн ойлонуп анан токтотконго туура келди. Эрте чечим чыгарып койгон жоксуз, балким убакыт керек болгондур. Убакыт көп эле убакыт болду. Если эркек көрсөтөм десе 1 айлап эмес, 1 күндө деле көрсөтүп коет ал нерсени. Катышуучулар туура эле токтоттубу мээрим? Сиздер көрүп атасыздар, катышып атасыздар. Саламатсыздарбы, Канат байке, Анжелика эже. Мен оюмча туура деп ойлойм, анткени Шерболоттон эч кандай биз дагы көргөн жокпуз. Наоборот, агрессия көрдүк да. Ушул жерден студияга келип алып дагы мындай разборкаларын чече алышпай эле өткөнкү эфирде эле ушинтип жүрүшкөн. Мен ошол нерсени өткөндө айтайын десем, токтотпой калышкандан унчуккан эмесмин. Вот азыр айта турган момент болду деп ойлойм. Бардык эле кызга мындай жакшы отношения кылган эле эркек керек деп ойлойм. Мындай нерсени токтотуш керек. Саламатсыздарбы, Жанар айым биз деп айтканыңыз туура эмес болуп калат го. Көрбөгөндөр да барбыз да, мисалы. Экөөнүн ортосундагы нерсени мен мисалы көргөн эмесмин да. Мен Айсыл эже сизди кошкон жокмун. Мен ушул жерден өзүм көргөм. Өзүм деп эле сүйлөйүн, Биз болгондо просто биз Курманбек байке экөөбүз отношениясын, жакшы отношениясын деле көрө алган жокпуз да. Ушул жерге чыкканда жакшы сүйлөп коет, бирок мындай аракетин көрө алган жоксуң. Мырза катары бир гүл деле алып бере алган жок да, мындайча айтканда. Анан агрессиясын мен өзүм жалгыз көргөм. Эмнеге кол чабып атасыздар, Нурсейит мырза? Экөө токтотсун деппи? Балким мээримге болгон эч кандай жокпу сезимдер, көз караш? Океана талапкер кеткен менен Нурсейит эмнелерин билбей атат. Туура түшүндүрө ал. Акмарал келиңиз. Саламатсыздарбы? Жанара өтө эле катуу айтып койдуң, сен көзүң жаманды башка жакшы нерсени көрбөйт экен. Бул жерде Шерболотту биз жакшы эле көрүп атабыз, аракетин кылып эле атат. Мээрим сен Шерболотту кармап кала албасаң, мындай сага мындай эми кийинкиде жакшы деле жигит келбейт го дейм. Шерболот жакшы эле жигит болуп турат, эмнеси жакпайт билбейм. Капризничать эткенин кереги жок бул жерде. Шерболот, эгерде сен если ушул жерден мээримге болгон чувствоңду бизге ачык эле айтсаң, чын эле мээрим үчүн келдиңби же өзүңдүн рейтингиңди көтөргөнү келдиңби бул жакка? Саламатсыздарбы? Биринчи саламатсызбы, Байке, Желикайым. Мен пока сүйлөбөй туруп көп нерселер айтып чечилип кетти уже. Ооба, мээрим экөөбүз да ошондой жыйынтыкка келдик. Мен бул жерде акыркы эфирден кийин мээримди сүйлөшүүгө, жолугушууга киного барып кел деп чакыргам. Жаздым, жооп бербейт, анан кийин мен буга жаздым. Бул игнорить этип атасыңбы депчи, анан кийин бул мага баягы көп убакыттагы СМС жазды, голосовой, ошол жакта баары айтылган. Что мен сизден сиз менен өзүм будущим көрө албай атам деген сыяктуу сөздөрдү, ушундай сөздөр айтты. Балким бул мен кайсы бир деңгээлде тарамес кылган действиямандыр да, ал нерсечи. Мен аны точно билбейм. Анан кийин бул жакта Жанарадагы агрессия деп сурап, мен кантип агрессия көрсөтүп атам, ошол өзүмө да кызык болуп атат. Неге өзүңө кызык болот? Ушул жерден студияга кирип бараткан жерде мээримди колунан кармап мен алып кеттим го. Эмне кылып атасың деп. Сен унчукпай эле калдың менин көзүмчө. Ооба. Ага чейин сен ошол жерден сөгүнүп эле, ушундай эле катуу эле сүйлөдүң. Сен студияда экениңди унутпа. Бул жакта дуалдардын да кулактары бар. Сен сөгүн деп өзүң ишенип айтып атасың? Ооба. Мээрим өзүң айтчы анда. Бирок болду. Биз студиядабы? Биз наркы сырт жакта кара стулдар бар го. Ошол жерде экөөбүз сүйлөшүп атып, бир нерсе болуп кетип, мен айттым, мага баары бир дедим. Десем, бул урганым барбы деди. Бир нерсе деп кирди дагы. Анан отурган жерде мен алып кетти. Эти жерде туруп биз сүйлөшүп аттык. Сүйлөшүп атканда бунун тону көтөрүлгөндө Жанар же жанымдан өтүп кетип атып, көрүп калыптыр. Көрүп калып, анан кийин Жанар же келди да, бергел деп чакырып алды. Анан кийин эмне болду десем, не алдагы бала сага тонун көтөрүп атат деди. Ал кезде да Шерболот деген жок, жини келип кетип, алдагы бала деди. Унчукпай келип отурганда, анан кийин редакцияны чакырып келди. Редакция биякта жүргөн болчу, ошол кезде Жанар эже айтып салды, типа ушундай.
агрессия болду дедим, мен деле ооба болду дедим. Ну, агрессия деп оон эмес, бирок болду. Бирок экөөңүздөр тең. Сиз да кыйкырдыңыз, бул да Мен кыйкырды. кыйкырган жокмун. Мага баары бир деген сөз кыйкырганда. Мага баары бир деп кыйкырган жокмун. Мен жанында туруп эле экөөбүз, мен буга айттым, типа бир жума берем, бир жумада өзүң көрсөтүп көр. Эси баары жакшы болсо, продолжение болот, эси жок болсо токтотом дедим. Десем бир сөз чыгып кетти. Эмне болду билбейм. Анан мен акырын эле анда мага баары бир деп салдым. Десем анан бул кирип аткан кезде мен угуп калдым. Урганым барбы деп. Мен биринчиден анчалык сөз сүйлөгөн жокмун. Экинчиден бир сен ошол кылган аракетиңе жараша бир какой-то бир сөз сүйлөгөндүрмүн, бирок мынчалык жесткий сөз эмес болчу ал. Мындай бул жеке келип бир нерсени айтып атканда дачы мындай монтаждабай, сантаждабай, мындай реальный кылып жеткирсеңер. Урганым барбы дегениңиз калпта? Калп деп айтыңыз. Калп. Калп эмес. Мен ошол сыяктуу башка сөз айткам, бирок антип айткан эмесмин. Ошол сыяктуу эмне сөз? Ал сөздү азыр айтыш деле уят го дейм, же айта аласыңар? Уят болуп турган сөз айта элекмин ишо. Сен бирдекени мойнуңа алышың кыйыныраак окшойт негизи. Мен кылган нерсем мойнума алам, кылбаган нерсеми мойнума албайм ал нерсени мен. Бирөөнү сөктүбү же сөгүндүбү же кандай болду бул? Мына бул жерде ошол туура эле. Мени урганым барбы деди. Мен муну эмес, мунун айтылган сөзүнө гана мен мындай бирок анчалык бир жесткий сөз эмес, бирок балким кичине бир катуураак тийген бир сөз болушу мүмкүн, бирок ортобузда эч кандай мындай азыр бул жакта Жанар айтып атса, бул айтып атса, тияктан элгөрөт дагы мындай башкача реакция жасайт бул нерсегечи, потому что мен өзүм настолько грубить этпеген кылбаган нерсеме я не хочу что-то платить. Шерболот, Мерим менен жолугуп, мындай баягыда сүйлөшпөдүк беле, экөөбүз жакшы мамиле кылыш керек, негизи айымзатка азыр сүйлөшүп жатасыңар деп бир баарыбыз эле жакшы кеңештерди айтканбыз. Мерим да ошондо макул деген, аягында дагы бир мүмкүнчүлүк берейин деп жашнакай кеткенсиңер да. Азыр жыйынтык жок. Күнөө сенде деп ойлобойсуңбу? Мен күнөө бул деле деп айтпайм. Менин да күнөөм бар. Ал бир кайсы бир деңгээлде мойнума алам ал нерсени. Анан кийин именно Жанар айтып аткан нерсе. Ал нерсени унутуп коелучу, макул. Алдыга караганда. Бул да өткөн эфирге чейин болгон нерсе ал нерсечи. Нарко эфирде болду. Мурдакы эфирде. Ошого чейинки болгон нерсе бул. Жок, ошол эфирде тартылган го. Биз ал эфирде. эфирде. Мүнөзүңүз ошондой экен, мүнөзүңүз жакпайт экен Меримге, андай сөгүнүп жүргөн, дароо мындай вспыльчивый деп коет го, орусча дароо эле мындай ачууга алдыра турган мырзаны каалабайм дейт Мерим бул жердечи. Сиз өзүңүздү мүнөзүңүздү өзгөрткөнгө, өзүңүздүн үстүңүздө иштегенге аракетиңиз болотпу? Мен өзүм үстүмөн иштеп эле келем. Өзүм кылчу нерсени, туран нерсени кылып, туран нерсени кылбашым мүмкүн. Бирок Меримдин деле бул жыйынтыкка келишине мен деле себепкер болушум мүмкүн. Бул толук ыктымал. И мен деле ушу Меримдин бир нерсеси үчүн бунун айткан нерсесине макул болгонум бар. Балким туурабы? Бун деле мага бир жетишпеген бир нерселерди мен деле байкагандырмын. Эми бул жерде келип бир нерсе сүйлөп отурган эмес ал нерсе. Значит, мен бул мага спокойно айтты, мен спокойно принял ал нерсени, болду. Мерим деле мен сага бир жума убакыт берем дегенде кичине грубыйраак тийип калган жокпу? Анткени сиз деген бир жума сүйлөшөлү дешиңиз керек болчу да. Анткени ал жерде мен да өтө агрессивный болдум. Мындай агрессивный дегенде бирок мен тонум көтөргөн жокмун, бирок жиним менен айтып салдым. Кыз киши тонун көтөрүп сүйлөгөн эмес. Тонун көтөргөн эмес. Кыз кишинин жок, кыз киши наоборот тонун көтөрсө, мындай деп кое бересиң. Кыз кишинин тонун көтөрбөй туруп баягы сайгылаган сөздөрү эркектин нерсе ошол өлтүрөт. Эркекти. Бир жума берейин дагы деген жаман сөзбү? Жок, бул жаман сөз эмес. Грубо тийип атат да, мен сага бир жума берем. Туура эле. Анткени баягыда эле мамиле токтойт дегенде дагы бир жума бергенбиз. Жок, экөөндөн тең керек да мамиле. Мерим антип айтпаш керек болчу да, мисалы. Айтпаш керек дегенде Канат байке эч кандай действияны көрбөсөң, анан кантип айтпайсың? Жок, действияны көрбөсөңүз дагы бул сиздин бун сайгылаган сөздү эле жигит бекер айтпайт да, бун намысына тийип атасыз да. Сизден бул жакта мен бир жума берем да, бир жума чурка болбасаң, жетише албасаң. Мен Меримге айткан сөзүм бар. Биз ал кезде эмне эмеден элементарно ушу жазышпай калабыз. Ошол кезде гана мындай экөөбүз бири-бирибиздин тилибизди таппай калабыз да. Анан кийин ошентип эле сөзмө сөз болуп. Канат мырза, сиз
сага бир жума берем эмес, экөөбүзгө бир жума берели деген сыяктуу айтыш керек деп айтып атасыз го, ошондо оюңуз? Экөөбүз тең иштейли деш керек эле Экөөбүзгө да бир жума берели, сүйлөшүп көрөлү деген сыяктуу сөз чыгыш керек эле да. Мен Бул действительно бир аз грубыйраак болуп калыптыр. Кечиресиз. Мен мэримге айткам. Мен баягы бир айда же болбосо 15 күндө решение кабыл ала албайм. Мен себеби действительно үйлөнөм деп келгенден кийин мындай ар бир нерсе көңүл бура турган адаммын мен. Бирок мелочмун деп айтпаймын, бирок бир айда мен сүйүм ачылып кете албайт. Бирок ошол эле учурда аракетти жасайбыз. Мен туура бул эч кандай нерсе болгон жок, бир нерсе кылган жок дегени да чындык. А балким ошол мен жасабаганыма мэримдин бир жакпаган нерсеси себеп болгондур мага, туурабы? Аны эч ким, мисалы менден башка эч ким билбейт да аны. Ошол нерседе жакпаган нерсе Мен мэримге айткам. эле токтотуш керек деп Мен мэримге айткам ал нерсени. Мэрим өзү дагы жакшы билет эмне деп айткандарымы. Анан кийин өзүбүздөн иштейли деген сөз бул экөөбүзгө тең тиешелүү, мага да тиешелүү, булга да тиешелүү. Себеби бул өзү да айткан, мен өзүм үстүмө иштешим керек деп. Баягы Мээрим кайсыл кемчиликти силерге айтты Шерболот? Ну, ошо мындай кыска кийингендери, кандай айтсам, сүйлөп атканда ошолор эле мен оңдогонго аракет жасайм дедим. Бүт оңдойм, хорошо, экөөбүздөн тең аракет болот деп. Бирок бири-бирибизге убада беребиз. оңдолгонго жеткенге чейин эле ошондой ответ уктум мен. Себеби мен мэримге айттым ошол эфирден кийин барып, эртең бир барып жолугуп кино көрүп келели деп айттым. Ошо кино күнгө жетпей калдык биз. И ошондон кийин эле азыр кечирип коеюн, сөзүңдү бөлгөнүм үчүн. Менде суроо бар эле бер. Азыр бир мүнөт. Ошого чейин эле ошо кино барышыбызга бир күн калган күнү бул обедтен кийин мага ошол сөздөрдү айтты эле. Мен баягынтип эми кой эми шанс берчи дей турган нерсеге жете эле элек да. Анан ошол учурда мен макул деп кабыл алдым ал нерсени. Бир-эки вопростарды бердим. Бул сенин гана решенияңбы? Же болбосо сенин чөйрөгүңдөгү адамдардын решениясыбы? Же үйүңдөгүлөрдүн решениясыбы? Сага жардам беришпи? Же подружкаларың айткан сөздөрүбү? Эмнеге таянып сен ушундай решение кабыл алдың десем, өзүмө таянып, өзүм долго ойлонуп, өзүм чечтим деди. Анан мен айттым, анда сен оюңду эле поддерживай дедим. Макул дедим. Болду. Мен мэримге суроом бар эле. Ассалам алейкум. Шерболот башында келгенде жакшы нерселер менен келген да, анан бирок мээрим ошону сен баскан турганың менен эле көңүлүң калтырып койбой атасың деп ойлойм. Шерболот байкенин запреттери менен көңүлүм калган жокпу случайно? Шерболот байкенин запреттерин кандай болгонун билбейм, бирок сен өзүңдүн баскан турганың статустарын түнү жүрөсүң, көчөдө жүрөсүң, тияктарда жүрөсүң, түнү каякта жүрдүм? Доказательство барбы? Статустарыңда турат го. Көрсөтүңүз. Мен ал жака мен архивтеримди коем. Мен элементарно жумуштан бул жакта бүт эле билет. Даже мен эшикке чыга албайм көчөгө. Бүт көрүп атсаңар керек. Назира жумушума келет, башкалары жумушума келет, катышуучулар деле. Бирок ал нерсе архив нерсе. Архив менен бардык эмени бир чечимге келиштин кереги жок. Бул менин оюм. Мен ошондон улам келип чыгып атабы деп атам. Шерболот ошондон улам келип көңүлү калып кетти. Шерболот байке өзү деле билет. Мен жумуштан чыкканда чалып айтам, же жазып айтабыз, или үйгө жеткенде мен жазып коем. Мен үйдөмүн деп. Менде Шерболот мырзага суроо болуп атат да. Мисалы Жанар айым айткандай, сырттан көрүнөт деген сыяктуучу. Силер экөөңөр бияка келгенде мындай парада эмес жүрөсүңөр да, мисалы мээрим раздевалкага кирип алат да өзү менен өзү, как будто парасы жоктой. Гүл жайнап жүргөнү, жалгыз адам ба өзүңдү алып жүргөн мындай башкача болот го, ошондой сыяктуу. Сиз деле өзүңүз менен өзүңүз эле жүрөсүз да, мындай мырза катары мындай балким биздин көзүбүзчө кылбай жатасыз, а сырттан кылып жатасыз. Бир мындай кадам таштап атасызбы, мындай көңүл алуу дегендейчи? Көңүл алуу деген нерсе биздики башында жакшы эле болуп атты. Мен кечиресиз, биздин кыздар мисалы внимание деп аябай күтүп атышпайбы? Ошондой сыяктуу вниманиялар болот да. Ар бир адам внимание требует этет, особенно кыздарыбыз. Анан башында болуп эле жатты, баары жакшы эле болуп жатты, кылып жаттык. Мисалы мунун деле анча-мынча айткан нерселерине макул болуп, мен айткан нерселериме бул макул болуп, мындай түшүнбөстүктөр көп болгон жок, потому что биринчи күндөрү биз аябай таза нерселер менен баштап келгенбиз да. Анан кийин ошентип эле кичине сөздөн сөз чыгып, бир түшүнбөстүк нерселер пайда болуп чыкты. Баягы айткандай эле мен жакпаган нерсем булга, бунун жакпаган нерсеси мага, ошол нерсе түрткү болуп, ушул нерсеге келди деп ойлойм да. Анан бул жакта жүргөнүбүз айсыл эже жанагы тияка разделкага эми бояно турган жерде отурбайбы? Ал жерге эми кыздар кирип кеткенде, мисалы балдар деле кирип чыгып кеткен, мен мындай
кыздар кирип кетсе мен кирбейм да, ал жака кире албайм. Балким бул жерде көнүп калган балдар кирип чыгып жүргөндүр. Мен бир суроо бергим келип атат Шерболот байкеге. Коридордо деле мисалы экөөңөр жолугуп, багы сүйлөшүп, мындай жакын болуу дегендер вообще көрүнбөйт. Биз көптөн бери чогулбаганга да бизге мындай маалым болбой атабы, түгөйлөрү кандай болуп атат көрө албай атабыз. Мен да сизге кошулам, бир суроо бергим келип атат. Бүгүн келип, эмнеге мен өзүм келмейинче салам бербей койдуңуз? Себеби мен разведкага кирген жокмун, мен сени көргөн жокмун. Мен бул жака келип ал жакта турдум, бери жагында. Турдум да анан бул жака келип отурдум. Бул жака келип отурганда анан сен келип атыпсың. Ошондо телефон чукулуп отургам да. Анан сен келип калгаң, байкап калдым. Ну, типа, просто привет десең, я такой. Ну ладно, привет. Саламатсыздарбы? Вот, Мээрим эже, сиз айтыпсыз, сага убакыт берем деп. Ал туура эмес, анткени мамиле бир адамга керек эмес, эки адамга керек. Ошого эки адам иштеш керек. Андан кийин сиздер компромисс табып үйрөнүш керексиңиздер. Хорошо. Запрет отпайбы? Тааныша калып эле запрет койгон туура эмес да. Экөөң отношенияга түшкөндөн кийин анан запрет эмес, запрет деген башкача болуш керек да. Кыска кийген жакпайбы? Анда узунураак көйнөк алып берип, же болбосо узунураак кийсең туура болмокпу деп мындай ушундай түшүндүрүш керек да. Сен кыска кийгениң жакпайт, узун кий дей берсең, ал сага наоборот өчөшөт кыз. Сага наоборот өчөшөт да. Туура айтасың. Сурооң абдан туура нерсе болду, туура теманы козгодуң. Себеби мен булга кийбе, кылба деген запретти бере элекмин биринчиден. Экинчиден мен булга айтканым, могу балким эфирге узунураак кийип келсең эмне болот? Балким ушундай, балким деген теманы кошуп сүйлөдүм мен. Мен буга сен кийбе, ушуну кылган үчүн мага жакпайсың деп мен буга бир сөз сүйлөй элекмин ошо. Туура, мен пока запрет кылганга укугум жок, бирок баягы жаккан нерсени айтууга укугум бар. Сен ушундай кийип көрбөйсүңбү деген нерсе. Бирок ошол теманы азыр жаап эле койбойлу, мен уктум го, узун кийип жүрөм. Вот, ал нерсени жаап койдук, бирок өзүң козготпойсуңбу? Жок, Мээрим ошентип айтты да магачы. Кандай маселелер болуп атат, мисалы Мээримдин кандай минустары бар экен десе, Мээрим айтат, мен мисалы кыска кийингениме уруксат бербей жатканда мына узун кийдим деди да. Анан ошон үчүн эле бул жак туура эмес дагы түшүнүп калдым. Мен деле ошентип түшүнүп калдым. Азыр сүйлөшүрүп жатып эле кийимин асылып атыптыр дегенде, баягы Бегимбай деле Жанарага эмне кара кийип келдиң дегенде тема болуп атат да, бул жерчи. Болгон экөөбүз сүйлөшүп отурганда Жанара кандай болот, балким эфирде деле мисалы боком тартканда бир аз башкача көрүнүп калат экен. Деп экөөбүз кеңешкенбиз ал теманы, мен жана жакшы ойум айткам, узунураак кезең, сунуш катары. Шерболот мырза, эме деп атпайсызбы, могу жерден бир айта турган Мээримдин бир күнөөлөрү бар, бирок аны айткым келбей деп атпайсыңар. Азыр ошону айтып коюңуз да, себеби эфир бүтөт, сиз бияктан азыр күнөөлүү болуп кетип каласыз. Анан Мээрим айым мен да сто эме арген айтып кетпеди жана кечинде машина менен тиякта биякта жүрөт депчи. Мен деле эмесинен көрдүм, статусунан Мээримден бир гүл таштап кетиптир, ким таштап кеткенин билбейм. Эми ошо мен күнөөлүүмүнбү? Анан эме азыр мен сөзүмдү аяктай элекмин. Ошо Шерболот мырза, ошол жана эмне бир эмесин көрдүңүз эле, ошону ачык айтып коюңуз, себеби эркектин баары баягы айтпай коебуз, кызды аяпчы азырчы. Анан бирок биз жаман көрүнүп калабыз да, ошон үчүн бул болгон деп айтып, эмнеси жакпай калды, сага эмне косяктарын көрдүң, ошолорду азыр айтып кой. Бул нерсе балким силерге кызыктуу болуп аткандыр, бирок баягы адам жүрөгүнө кирбеген нерселерди, же болбосо жүрөгү менен жакшы көрө албаган нерселерди мынтип көз чумуп койбойбуз, бирок акыры ал келип топтолушу мүмкүн да. Эми антип айтып бере турган Мээримдин бир нерсесин же бир жакпаган нерсесин мен айтып, мага жакпаганы менен башка бирөөгө жагаттыр да. Ошондуктан мен Мээримге сен ушундай кылган үчүн ушундай кылдым деген мен претензия кое албаймын дагы. И болгон мен Мээримди чындыгында бир жакшы бир сезим менен келген, бирок ушундай түшүнбөстүк нерселердин айынан ушундай нерсе келип чыкты. Мен Мээримге эч кандай претензиям же башкам жок. Мээрим жакшы кыз экенин билем. Болгону мага жакпаган бир эки нерселери бардыр. Бирок ал нерсе балким башка бирөөгө жагат. Кантбек айтып кетейинчи? Жолдош байке, бир мүнөттө мен Куба байке жооп берип коеюн. Бул жерде караңгыда бир машинада жүрөт, анан кийин гүл алып дегенде көзүңөрдү чоң ачып туруп карагыла. Ал жерде мен жумушта жүргөм. Мен өзүмдүн машинам, бирөөнүн машинасында жүргөн жокмун. И кетип атып эле кетип аткам, жолдо карап, эми бул айнектерди карайсың го, карасам эле бир чырпыктар тургандай болду да. Мен эчтеке сезген жокмун. Анан кийин карап, мындай карасам, это гүл экен. Мен аны түшүнгөн жокмун. Анан кийин бензин куяйын деп жолдон токтоп, бензин куя аткан кезде анан видеого тарттым. Бирөө таштап коюптур, ким таштаса да рахматын айтам дедим. Мен бирөөдөн гүл алып же бир нерсе болгон жок, ал жерде таштап коюптур. Мээрим айым, сизди мен гүл алды, караңгыда жүрөт деген жокмун, ошондой сторис көрдүм деп атам мен сизге. Эми бул жерде макул Мээрим, жөн эле кой. Макул, Куба чоң рахмат сага дагы.
Мээримдин баягы экөөбүз таанышкандан бери кантип жүргөндөрүн мен деле жакшы билем. Бул көчөгө чыгып, көчөдө түн жарымга чейин калып кеткен жери жок. Жумушу саат 11ге чейин болот, 11де чыгып жумушка барат, 12де үйүнө. Ошолорду мен баарын билем. Эми 1-2 жол болгон нерсе болушу мүмкүн. Мисалы, подружкада же бирөөсү бир жакын адамы за граница бир жактан келип калса, допоздна отуруп калган күнү болуш. А бирок ал нерсени баягы жүргөндөрүнө же болбосо калып кеткендерине мен ал нерсени жакшы билем. Сырттан көргөндө башкача айтылып, мындай көрүнүп, сын пикирлер айтылышы мүмкүн, бирок ал нерсени өзүм билип турган үчүн ал нерсеге мен ачуум деле келген жок, башка деле болгон жок. Мунарбек менен жыйынтыктайлычы келиңиз. Мунарбек айтып коеюнчу бир нерсени. Шерболот айтып кетти бул жерден. Балдардын бул жакта баары көнүп калган окшойт депчи. Биз негизи кыздарды кийинип бүткөндөн кийин киребиз ал жакачы. Ошон үчүн кимди көрдүң эле мисалы. Мен башкача ойдо түшүнүп алып, мен башка жеткирип алдым окшойт анда. Болгону я еще мен көнүп калып привыкать этет элекмин да. Бул жакачы судья булар эми баары менен бири-бирине бир туугандай болуп калганда, аралаша албай атам мен чынын айтканда. Балдар менен гана салам алейкум кылып калам, болду. Саламатсыздарбы? Канат мырза, Анжелика айым, Шерболот, Мээрим. Мен Шерболотко айткым келип атат да. Башында сен бияка келгенде башкача келгенсиң да. Башкача жактырып, бирок бир дагы бир аракет кылган жоксуң да, мындай эркекче айткандачы. Мына уже канча болуп атат? Таанышканыңар канча болду? 1 ай болоюн деп калды. 1 айдан бери 3 жолу келдиңерби эфирге? Бир букетте гүл берип койгон жоксуң да, бул эркектикке жатпайт дейм бул делечи. Бул эле эмес, негизи анан башында келгенде сен бүт баарын угуп, бүт баарын принимать этип аткансың да. Анан эмне болуп кетти? Жарым жолдон эле эч нерсени көтөрө албай. Мына агрессия деген нерсеге мен азыр ушул жерден отуруп көрүп атам, мисалы үчүн. Менде кичине агрессия бар, менде дагычы. Бирок сенде да бар экен да ушундай агрессиячы. Эми сен деле бул жакка мисалы талапкер болуп келсең, бүт бардыгын көрүп же байкап келип билип, характерин чейин билип келбейсиң да. Сен бул жакка келгенде сырткы көрүнүшүн көрөсүң. 1-2 сүйлөгөндөрүн байкайсың. Ошонун артынан сенде бир жакшы көрүү, бир сезим пайда болот. Анан кийин бул жакка келгенде сени сүйүп калдым деп келбейсиң да сен делечи. Сен бул жакка сүйүп калдым деп келбейсиң. Келгенден кийин жашагандай келгенсиң да. Билесиңби ошону? Эми мен келгенде деле айткам. Эсиңерде болсо эсиңиздерде, эсиңиздерде болбосо билбедим го. Келгенде деле айткам бул жерге. Мен ошо 1-2 нерсесин көрүп, мен башкача болдум, менде бир жылуулук пайда болду деп айткам. Анан кийин эми көрөбүз. Баягы таанышуунун артынан кандай жыйынтык чыгышын көрөбүз дедик. Андан башка эле эч нерсе айткан эмесмин. Себеби мен сүйдүм, өлдүм, күйдүм деп келген адам эмесмин, болгону жакшы көрүп келгем. Мен ойлоп атам да мындай, мен чисто Мээрим үчүн келген эмесмин го депчи. Сага башка нерсе керек го деп ойлойм да. Анткени Мээрим үчүн микрофон берип коелачы, колчогот кайра. Жок, Мээрим үчүн келсең, хотя бы 1 айдын ичинде бир мындай көзгө көрүнүктүү бир нерсе кылмаксыңбы деп ойлоп атам да менчи. Азыр такыр мен бир жолу чай ичкениңерди көрдүм. Эфирде да даже экөөңдү мындай жакын жүргөнүңөрдү көрө алган жокмун да. А экөөң тең сүйлөгөн сөздөрүңөр бар. Тарбия алуу, ушундай чечкиндүү эркектин жанында отурганда жөн эле отуруш керек, кантип сүйлөйсүң деген сөздөр бар да. Эми сен бул сөздөрдү кандай максатта сүйлөп атканыңды билбедим го. Бул максат эмес, бул силердин айткан сөздөрүңөрдү кайра өзүңөргө айтып атам да. Аша. Сиздин сөздөрүңүз чыгып кетпесин, Жок, ошо да. Ошо да меники чыкпай эле койсун деп койсузбу? Ошо Мунарбекти мен токтотом, Мээрим билет окшойт слабый точкаларын токтотуп турчу. Мен сүйлөп кетсем болобу? Ооба, көрүп жатарбыз. Бүгүнкү эфирде кандай дагы көрүнүштөр болот, Ооба, эми негизи мындай, эми сырттан келген башка, бул жерде башка да. Мисалы үчүн биз канча кызак деле аракет кылбадың деген суроолор келе берет го бизгечи. Ооба. Ал ошол суроодо эле мен Шерболотко көрүп койдум да. Если ушунчалык баягы башында айтып келгендегидей сүйгөнүңдө, анда көп эле нерсе кылмак белең деген эле ойду айттым. Ошо мен сен ушул ичиң бышырган суроого жооп берип коеюнчу. Ушу гүл темасычы. Бул мен деле бышырган нерсе эмес, эми бир гүл эмне жалкабы. Жок, мен деле мындай карап, же болбосо ушул кыздын көңүлүн алганды, мен деле бир канча бир деңгээлде билем. Татыксыз ошону айтчы. Мээрим бир гүл эмес, бир камаз гүлгө татыктуу кыз. Анан эмнеге бербедиң? Берейин десем өзү токтотуп. Мен эми бир нерсе дайындайм. Гүл бербеген мырзалардын жообуна ушул видеону кесип туруп коюп коюш керек. Мен берейин деген. Албетте бул тамаша, бирок баягы
балким бир канча убакыттан кийин мен эми ачылып баштадым туурабы балким. Сен ачылгыча биздин экинчи сезон түшүнө болду. Экинчи сезон аягына жетейин деп калды, соңуна чыгайын деп калды. Бир жума убакыт бергенбиз, дагы беребизби бир жума? Ар ким ар кандай экен да, ар ким ар кандай убакытта ачылат экен. Балким мен кече эле буга айттым да. Мен кечирип кой, мен кечирээк ачылат экен адамга дедим да. Ушу кечирээк ачылганым ушу физиологдуктун убактын көбүрөөк мен созуп коюп атат окшойм. Сен ачылып эле келгенсиң. Ачылбасаң келбейт да болчуң биз жолуктукка. Менин оюмча сен ачылгансың. Эми чачыла албай жатасың да. Ошо чачылыш үчүн убакыт керек болуп атат. Ачылгандан көңүлүңүз калган беле. Ачылган болуп. Эми түшүнүктүү эле болду окшойт бардыгы. Биз эми бул жерде кыйнамак белек эми. Уже Мерим деле уже точка койгону бизге маалым болуп атат. Шер болот. Анан Мунарбектин да суроолору аябай агрессивдүү болду. Көрөсүз азыр гүл менен келгенби бүгүнкү көрсөтүүгө же өзү гүл жок келип андан башкаларды сурап атам гүл гана деп. Меримге да Байке мен айтып кетсем болобу? Айтып кетиңизчи. Мунарбектин айтканына 100% кошулам. Себеби биз мурунку эфирлерде кыздар ушинтип кичке какшып аттык да. Неге ушундай внимание жок болуп атат деп, ушуну азыр эркектерден бирөө чыгып, чынын айтканда мен аябай кубанычта болуп атам. Анан Шерболоттун деле принцессине ыраазы болуп калдым, жана айтып атпайбы кубаныч эме деп. Кандай жаман жагы бар экен айтып кой да элге, сени эле бардык элдер жаман көрөрү депчи. Бул жерде негизи көпчүлүк ушул элдин жаман сөзүнөн коркуп өзүн ак кылып чыгарып ушул жерде аябай жакшы сүйлөгөнгө аракет кылышат да көпчүлүгү. Мен эми барын деп айтпайм. И ошондо дагы мисалы Шерболоттун жобу жакты да, мисалы айтпай ушул кыздын жакшы жагын ашырып, жаман жагын жаап дегендейчи. Бирок негизи мурунку эфирдеги оюм боюнча калам, потому что мындай действие эч кандай көргөн жокпуз да, значит баланын көңүлү жок дегендейчи. Гүлзайым биринчиден бири-бирибизди мындай урматтап эметип сүйлөйчү. Сен мен канча жаш күчүсүң? Гүлзайым деп мен сага мындай эметип кайрылам, карындашым деп. Сен постоянно баягы мындай 2 жаш кичимин. кекетип сүйлөйсүң да. Эмне болуп кекетип сүйлөдүм? Эми негизи эле кубаныч депчи, антип сүйлөп эле кой, биз деген чоң кызматтагы кишилер да көрөт экен, ушуну айтып койчу деген да. Анан деген мен жанагы жерден эл жакшы көрсүн, тиги бу деп эл үчүн отурбай элем, мен антип айтпай эле кой. Жок, мен сени деген жокмун, кебиркилер деп атам. Келин бала Кубаныч мырзаны тыйып турсаңыз болот. Өзүм билем. Чымчып койчу. Өзүм билем эмес, сен биякта эл көрүп атат да Гүлзайым. Бирок чындап эле бул жерде Кубаныч байке мындай билип билбей эле сүйлөп коюп атат. Мен ар бир действиямды элге жаман ой салып, бул жерде Шерболот байке айтып кеткендей бүт нерсени билет. Шерболот байкеге чоң рахмат. Ушул жерде Хотя ушул жагынан жардам тийди окшойт. Бирок менин баскан турганымды Шерболот кадамыма чейин билчү. Айтып турчу. Эл Арген байке, Куба байке жаман ойлогондорун билбейм, бирок ал архив. Ошону бир билип койгула. Мен Меримдин сунушу менен макулмун. Сиз да токтоттуңуз. Шерболот, на будущее сага айтарым, сөз менен внимание эмес, көбүрөөк иш менен внимание аракетиңди кылып жүр. Бактылуу. Аны биз буга чейинки көрсөтүүдө эле айтканбыз, Шерболот. Сен бул жака Анжелика айымдын айткан нерселери көп нерсе эндиге мени үйрөтүп өзүмө деле алып калдым, бирок ошол айткан нерсеңиздерден результат чыгарыш колуман келет жакын арада. Биз ишенебиз сага Шерболот, анткени биз дагы бул нерсени айтпасак, мындай Меримди кичине кыйнап койгондой болуп атасың да, үмүт берип, убактысында калып, анткени Мерим бизде катышуучу, туура түшүн. Балким биз ушинтип айтып аткандырбыз, бирок биз дагы талапкер балким киргизишибиз керек Меримге. Экинчи сезон аяктап баратат. Экинчи сезон аяктаганына дагы мына баардыгыңыздар күбө болуп атасыздар, талапкерлер. Жазып атасыздар, ыраазычылык билдиребиз. Анткени биздеги каттар мындай болуп атат да, Шерболот нары болсун же бери болсун. Меримге биз деле келебиз, гүлүбүздү алып келебиз деп атат. Суп-сулуу, татынакай ушундай кызыбызга бир жолунда айтып койчу, аракет көрөм Мерим, мени кечирип кой. Дагы мага мүмкүнчүлүк бер деп айта турган азыр сиздин абалыңыз болуп атат бул жерде. Ошол нерсени айта аласызбы? Убакыт береликпи сизге? Ал нерсени албетте сиздер жөн жерден айтпайсыздар. Бирок бул жерде ар бир адам өзү айткандай эле бактылуу болгонго укугу бар. И Меримдин бактылуу болушу өзүнө, ата-энесине же биз үчүн дагы маанилүү. Ар бир адамдар үчүн ар бир адам бактылуу болгонго укугу бар. Ошондуктан өзүнүн бактысын дагы сынап көрсүн, аны көрө жатарбыз.
Шерболот мырзанын да чечкиндүү кадамы, Мээримдин да чечкиндүү кадамы бул жерде кыйнамай жок. Ал эми биздин эреже боюнча сырттан келген талапкер менен катышуучунун мамилеси токтосо, талапкер негизи эфир менен коштош керек. Бирок биз буга чейин да жалпы команда менен, редакция менен кеңешкенбиз. Эгерде Шерболот менен Мээримдин ортодо мамилеси токтосо, балким коштошобуз же балким катышуучу кылып ушул жерде отургузабыз деп. Аны биз кийинки чыгарылыштарда гана айтып бере алабыз, бирок азырынча биз Мээрим менен Шерболотту орундукка узатып берсек болот, Ооба. Канат мырза, ушул жерден баягы туура айтып кеттиңиз. Биз азыр мамилелери тууралуу кеп кылган жокпуз, бирок ошентсе дагы Мээримге талапкер күтөт экенбиз. Талапкер бар болсо, Мээрим менен дагы да болсо биз өзүнчө дагы сүйлөшөт экенбиз. Шерболот эми бардык эле билде окшойт. Мүмкүнчүлүк дагы калып атат. Шерболот эгерде жыйынтык көрсөтөм деген акыркы сөзүнө тайына турган болсок, балким кийинки эфирде жыйынтык болуп калаттыр. Балким убакыттын өтүшү менен Шерболот кайрадан Мээримге мамиле кылып калаттыр. Ал эми Мунарбек Анараны сүйүп унчукпай калаттыр. Биз бүгүнкү чыгарылышты алдыга карай улайбыз. Канат мырза, учурдан пайдаланып, ошол биз жолуктук реалити долбоорунун мынакей экинчи сезону өтүп атат. Ошол долбоорду баштаган сизге ыраазычылык билдиребиз. НТС телеканалынын жалпы жамаатына. Жана ошондой эле Анжелика Кайратовна эртерээк баштайлы, кастинг кылалы деп. Директор Айда Ивакова жекебизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө биз ошол 3-чү сезон тууралуу азыр ойлонуп жатабыз. Катышуучулар даярданып туруңуздар, камданыңыздар. Катышуучулардын арасында Кармелита аттуу биздин Татнакайдагы кызыбыз бар. Самат аттуу талапкер келген. Кайрадан Кармелитага талапкер күтөбүзбү же Самат менен мамилесин улантабы, сурайлык, Ооба. Экөө бири-бирин карап да койгон жок го, мен жанатан бери байкап турам. Мен да келип эле Кармелитаны карасам, артты карап, мындай отуруптур, жоолугунда мындайынан жаалыптыр. Башка бала күтүп аткандай эле. Көрбөйүн дегендей. Ошончолук балким бир мындай ката кетирип алдыбы, Самат, эмне болду Кармелита? Талапкер сизге келген, ошондуктан жооп беришиңиз керек. Саламатсыздарбы? Бардык кыргыз жарандарына жана биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрүнө салам жолдойм. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Биздин мамилебиз токтойт деп эле сүйлөшүп келдик негизи. Самат неге токтоп атат? Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Негизи мен Кармелитаны эфирдин сыртынан, экрандан көргөндө ушундай көзүм менен көрүп жактырып келгенмин. Кечеги эфирде чыгып чайыштык, бирок түшүнүп жеттим. Бири-бирибиздин адамыбыз эмес экенбиз. Кантип эмнесин түшүндүңүз, эмнесин түшүнө алдыңыз? Сиз кантип билип койдуңуз сиздин адамыңыз? Мен башкача сезимдер менен келгенмин, жолуктук, өз көзүм менен жанынан көрдүм. Жанынан көргөн башка экен, эфирден көрүп мындай сезим коюу башка экен. Жанынан көрүп бир өзү негизи жакшынакай, татынакай кыз экен, бирок сезимдерим ойгонбады. Ошондо чечимди сиз чыгардыңызбы? Жок, биргеликте эле чыгардык. Мисалы бул жактан көрдүм деп атпайсызбы? Чай ичкенге барганда башкача сүйлөдү, же жаман сөздөрдү айтты, же кандай? Эч кандай жаман сүйлөгөн жок, ал жерде сонун күлкүлүү, позитивный сөздөрдү сүйлөп отурдук. Сиз күткөн нерсени сүйлөдү, туурабы? Ооба, жакшы эле сөздөр болду. Билбейм, негедир ушундай тарткан жок жүрөгүм. Тарткан жок жүрөгүм. Кармелита, себеп эмне болду деп ойлойсуз өзүңүз? Же көп кымбат тамак заказ берип койдуңузбу? Жок. Мен көп деле нерсе эме алган жокмун өзүм. Требуйт этип, бир сурап, ошентип кылган жокмун. Ичибизден сезген жокпуз просто. Бир-эки сүйлөшүп көрдүк. Жашоо болгон, көз караштарыбыз эки башкача экен да. Байкем бөлөкчө ойлонот экен, мен бөлөкчө ойлонот. Байкеңиз кандай ойлонот экен? Байкем. Видео барбы жолугушуудан? Жок, биз жеке жолугушкан жокпуз. Видео жок. Кандайча? Баягы эфирди тартып чыккандан кийин катышуучулар болуп чогуу бир жерге барганбыз, чай ичкенге, тамактанганга. И ошол жерден Самат байке экөөбүз чогуу бардык, чогуу отуруп чай ичип,
анан кетип баратканда мен байкем келип мени алып кетти. Ошентип үйгө жетип алдым. Анан үйгө бара жатканда өзүнчө жолукпайбыз деп эле дароо эле айтып койдуң, э? Ооба. Бул нерсени созуп деле кереги жок го дейм, эмне кылабыз? Менде мындай суроо болуп атат да. Катуу тийсе кечирим сурайм астына ала, бул Саматты деген азыркы айткан сөздөрүн Кармелита жаттатып койгондой эле сүйлөп атат да. Ушинтип. Жок, ону жаттаткан жок. Бул өзүм оюм болот. Кечиресиң. Сен Кармелитаны жактырып эле келдиң окшойт, Жактырып эле келдиң, бирок экөөңүз сүйлөшүп көрүп Кармелитанын оюн, Кармелитанын сунушун жакшы көргөнүңөн да өйдөрүп коюп алдың окшойт деп ойлоп атам да. Эгер мен тура эле негизи сырттан карап, экрандан карап жактырып келгенмин, бирок сүйүп, күйүп, көңүлүмдү бардыгын коюп келген эмесмин. Буяка келгенден кийин Кармелита жана эле айтып кеткендей, мындай сезимим ойгонгон жок. Бул эгерде мен Кармелитага ушу көрүп, андан да сезимим ойгонуп, мен адам экенин билип, жүрөгүм ошол Кармелитаны деп турганда, мен Кармелита мага отказ кылса дагы өзүм аракет кылмакмын. Самат мырза менен негизи биз чогуу турганбыз, ал чай ичкен чогуу барганбыз, баардыгыбыз балдардын баары чогулуп алып, анан Самат мырза аягында экөөбүз калып калдык. Кармелитаны бирөө келип алып кетти да, анан Самат мырза мени үйгө жеткирип койду. Анан Самат мырза ошол жерде мага айтты да, жана бирөө алып кетип калды, мен негизи өзүм жеткирейин деген деп кичине тарынып калганда Самат мырзачы. Анан Кармелита ошо ким эле, байкең беле же ким жеткирди эле сени? Сиз өзү угуп отурасызбы? Мен айттым го, байкем келип алып кетти мени деп. Анан бул байкеңиз эмеспи? Жок, бул байкем эмес, өзүмдүн байкем келип алып кетти мени. Башка байкеси бар экен. Башка байкеңиз алып кеттиби ошондо? Бир тууган байкеңизби? Жок, тууган байкем алып кетти. Бөлө тарап, апам тараптан. Негизи мен Кармелитаны канча бир тууган экенин уккамын. Анан негизи байкем дегенден кийин эч кандай өзү негизи биринчи айткам, жеткирип коеюн деген, байкем келатат дегенден унчуккан жокмун. Келгенден кийин сураган да жокмун. Кийин Кубанычбекти жеткиргенден кийин бир ой жүгүртүп көрдүм. Кармелита канча бир тууган эле, 4 канча бир тууган эң кичинекейи бул бала болчу. Ошондой деп ойлодум. Анан бир ой келди, бул кандай байкеси, түнкү саат 12-де келди экен деп ошол эле ой болгон. Анан болду, ошодон кийин эч кандай. Мен бир тууган байкем деген жокмун, бул жерде мен бөлө байкем болот дедим. Жок, мен бир тууган байкең деген жокмун. Просто өзүм оюм болду, бир тууган байкеси болбосо тууган байкеси кандай келет деген. Күмөн санап эле калгам. Эмнеге Самат мырзаны таштаткан жок? Сен бир тууган байкеңиз болсо, айла жок, коркуп чыгышыңыз керек эле да. Просто мен бул байкени тааныбайм деле да. Кийин деле жумуштан үйүңө жеткизип коеюн деп атты. Мен тааныбаган эле адамга үйүмдө айта албайт экенмин. Самат мырзадан миллиондон эл карап турат, чоң жоопкерчилик бар. Болсо таксиси менен акча салган болчу бир жолу. Мен ошондой эле болсо, анда байкеңиз бөлөңүз эмнеге келип алып кеткенби сиз остановкада турганда? Ал башка ситуация, бул башка. Эртеси мен жаздым тура эле алып кетти. Кечинде саат 12-де жумуштан чыгам деген, бирок азыр мен айтып атпайбы, буну таанып алсам эмне кылып атам дейт. Бирок башка эле таксист бала келип алып кетип атпайбы сени? Бүкүл кыргыз элине тааныштырып, биз жолукту ачык көрсөтүп атабыз. Азыркы сөзүн айтам да, мен айтып атпайбы, бул сен тааныбаган, билбеген байкени кантип мен үйүмө жеткирет дейт. Башка деле азыр мисалы такси келип алып кетсе, болду эле тааныбайсың аны. Мен андан караганда таанып турбайсың. Кармелита, сыртта мамилеңиз жокпу эч ким менен? Жок, сыртта мамилем жок. Балким бул жерде жөн эле мында канча жолугушуу болду, мүмкүнчүлүктөр болду, бирөөнүн ордун ээлеп отурган жоксузбу? Жок, мен сыртта мамилем жок эч ким менен. Жок. Сүйлөп кетейинчи. Ошол тоскоолдук болуп атпайбы сиздин бөлөлөрүңүз? Мамилеге. Саматтын бул жерде чувствосы бар эле, Кармелитаны сүйүп калды деп деле ойлойм. Өзүнө эле просто айтып атты да, таксист жигиттерди Кармелита кармак беле, буга Кармелитага более мындай акчасы көбүрөөк балдар жагат, менден красавчик балдар жагат деп ойлойт. Чындап, негизи азыр акчага карай турган заман, келбетке карай турган заман, анын эмнесин жашырабыз? Кармелитага айтсам, Кармелитага мен өткөн 2 эфирде эле айткам, сырткы келбети жакпады деп ойлойм. Анан Кармелитага более мындай өзүнөн улуу, канча 3-4 жашка улуу, иштеген жумушу бар, үйү бар жигиттер жагат деп ойлойм. Мен деле ошондой жигиттерге карамакмын. Ассаламу алейкум, Самат. Кармелита, кандайсыңар анан? Жакшы. Самат негизи аябай жакшы бала экен. Анткени ал жерде мен да болгом. Биз баарыбыз чогуу чай ичкени барганбыз.
чын чынында мындай карапайым, ак көңүл, эч кандай бир мындай кулук шумдугу жок бала экен да. Биз чогуу эле отурганбыз, андан кийин Кармелита байкем кел деп чыгып кетип калды. Эми бул туура эмес. Мага мен таанышкан кыз ошентсе, анда мен аны ошол жерден эле блокировкага тыгат элем да. Чын элечи. Эми бул бала шунча аракет кылып кыргыз элинин алдына чыгып атат. Өзү деле жеткирип коймок эми, бул да туура эмес болуп калмак да. Анан баягы түндө калып кеткенде бөлөң келбейт да, анан талапкер келгенде бөлөң келип калабы. Ошого мен эми таңкалып атам. ситуацияга жараша болот да баардыгы. Ситуацияга жараша болот да. Же эми ошондон кийин деле бул жерде мен может Кармелитадабы деп ойлоп атам да. Уже бул 4-түнчү таанышуу болуп атат да, уже 4-түнчү таанышуу бүтүп атат мындайча айтканда. Арген да сүйлөй албай алыптыр, а? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен жок болуп калдым эле. Сиз канча жаштасыз? 28 жашта. 28. Негизи азыр бул жерде отурган көп кыздар айтып атат го, акчасы бар, эме анан өзүнөн 3-4 жаш же мындай деп. Негизи эркек кишиде потенциал болсо, аракет болсо, ошону көрүп турсаң, эме кыла бериш керек да. Ал акча, байлык деген нерсе бул эркекке ар бир убакта келиши мүмкүн да. Мисалы, бирөөгө 22 жашта келет, бирөөгө 30 жашта келет, бирөөгө 35 жашта келет. Болгону кыздар машинасына же үйүнө караштын немеси кереги жок. Болгону, конечно, мындай карап жашаган жакшы. Бирок эгерде эркекте потенциал болсо, 28 жашта, 30 жашта аракет кылып атабы, сүйлөшүп, эме кылсаңар болот. Анан бир нерсени айтып коеюн. Сырткы келбет дейт го. Негизи сырткы келбети анча деле маанилүү эмес да. Кичине өзүнө тартып турса эле болот. Көп үйлөнгөн адамдардан сурайм да, мен кандай сулуулугу, кандай десең, сулуулугун 2 айдан кийин уже унутуп коет экенсиң дейт да. Главный бири-бириңе түшүнүшүң керек экен дейт да. Эгерде экөөң жакшы сүйлөшүп, бири-бириңди түшүнгөн болсоңор, анда аракет кылып көрсөңүздөр болот. Негизи Шерболот байке айткандай, Кармелита жаттатып койгондой эле болду да, бияктан со стороны караганда. Мындай өзүнүн орто ичинде сезими бар, бирок ошону ачык айта албай отургандай көрүнүп атат да. Жок, Кармелита эч кандай сөз жаттаткан жок, антип өзүм жаттап калайын. Просто өзүм чечим болот. Бул жерде мен Кармелитага айткым келет. Отуруп алып биз ой пикирибизди айтабыз, бирок тоо кетер жерин биз ал отношениянын ичине кирип көргөн жокпуз. Бул жерде канча баланы кетирдиң деп сүйлөп атат. Бул жерде канча бала саны керекпи же бактысы керекпи? Бактысы үчүн күрөшүп атат да, канчаны кетирсе дагы бактысын тапса болду да. Саламатсыздарбы? Мен Кармелитаны байкеси алып кеткен туура эле көз караштамын. Анткени азыр деген жашоо өзү да башкача болуп баратат. Тууганына ишенесиң да, конечно, кечөөн келген балага ишенмек беле. Неге берде тим эле жемелеп атасыңар бир бала алып кеткендей. Тууган алып кетсе да нормально. Жанара, сиз экөө урушуп атканда сиз наоборот экөөнү ажыраштырып кеткенсиз да, жараштырбайчы. Ушундай убакта дагы сиз жакшы совет беришиңиз керек. Кармелитага жакса бала, анда Кармелита байкесин жөн эле кой демек. Мен деген бул жактан сүйлөшүп отурам, өзүм эле жетип алам деп. Значит, жаккан жок, жөн эле жаккан жок. Ооба, бирок кичине урмат сый болуш керек, талапкерге. Жок, урмат сый болгон жок. Жакпаса да урмат. Микрофонго сүйлөйсүз, микрофонго. Микрофонго сүйлөйсүзөр, келген талапкерлерге акчасына карайсыңар дей бересиңер кыздар. Акчасы жоктор чыгар. Нет, могу жердечи бардык эркектерчи айтып атасыңар, кыз кишинин азыр эле кимиңер айттыңар? Эркек кишинин акчасына карайсыңар деп. Кыз киши эч качан эркек кишинин акчасына карабайт. Кыз киши кээ бирки эркектерге караганда даже выше турат. Мен бардыгын айтпайм, бирок карагандар деле бар. Ошондо анда силер Акмарал карайм деди, ачык айтам деди. Кыздар баары үчүн жооп бербегиле, келгиле. Нурсейит, сен да айттың, бардык кыздар деп. Бардык кыздарга эмес, саналуу эле кыздар. Азыр могу жерде Мунарбек байке айтып атат, туруп туруп акчасын берип кой анда дейт. Кармелита барбы, берип койчу ошо Мунарбек байкеге эле акчасын. Мерим эмоцияга алдырбай. Негизи аял киши эмоцияга алдырганда көп сөз сүйлөп алат да негизи. Мен бардык кыздар дебедим, бирок ошол нерсени силер требовать этип атасыңар. Ошол нерсени силер сурап атасыңар. Бирок негизи бардык нерсе акчага келип эме болбойт. Мен жөн гана өзүмдүн эмемди айтып атам. Кыздардын бардыгы акчага карайт деп айткан жерим жок. Вот ошо могу жерде сен просто мындай эмоцияга алдырба. Сүйлөп барыңарчы, мындай. Почему эмоцияга алдырасыңар? Анткени өзүңөрдү айткыла, башка бирөөнү кошпогула. Мен сени коштум, Мен келгенде айткам, мен акчага карабайм деген. Кармелита айткан, акчага карабайм деп. Акчага биз көз каранды эмеспиз эркек кишиге, ошондой бир. Жок, мен мындай да.
Жанара биякта айтып атканда, Кармелета экөөбүзгө жооп берип Жанара дейм да кечирсиңчи, неме? Акмарал эже айтып атканда акчаны карайсыз дегенде, Кармелета моюнтуп отурган. Анан мен ойлодум, балким ошол нерсеге карап калдыбы деп эле өзүм оюмду айттым. Болгону, Мерим? Турмушка чыгып только биз деген сөздү унутуп, мен деп сүйлөгүлө. Биз деп сүйлөгөн жокмун мен. Мен өзүмдүн оюмду айттым. Мерим бардык кыздар ушундайсыңар деген жерим жок, Мерим. Мерим ушундай сен акчага карайсың деген жерим жок. Неге сен бул жерде бул сөздү өзүң алып атасың? Мен түшүнгөн жокмун ушул Мен нерсени. өзүм эмес, бул жерде кыздар дедиң. Мерим. И Акмарал туруп биз. Ооба, мен тура эмес сүйлөп алдым, Мерим кечирип кой, Хорошо, сиз да кечирип коесуз. Бул жерде ар ким өзүнүн мындай сөзүн айтканга укуктуу жана бул жерден адам тандаганга да укуктуу да. Азыр мисалы Кармелитаны баары эле жаман көрүп атабыз, 4-5 таанышуусу депчи. Бул деле бактылуу болуш керек да. Силер дагы мисалы азыр жаккан талапкер 5-чи же 6-чы талапкер келсе дагы силерге жакпаса, силер дагы кетиресиңер дагы, силер дагычы. Анан бул жерде кыздар деген акчасын кызыгат деп мындай акча таппаган эркектер ошентип айтат да, мисалычы. Кыздар дагы өздөрү мындай бактылуу жашагысы келет да. Мындай ким мисалы өзүнүн баласы мындай ошондо биз Нурсейит экөөбүз такыр акча таппаган адам болуп калдык да. Негизи кыздар да бактылуу жашагысы келет ар бир адам. Ойлада окшойсуң Нарбек. Эмне болуп атат ошондо биякта? Эшикке чыгып келет окшойм? Эсле Канатбек, эсле жактырбаса. Мен Жолдош мырзага кошулбайм, себеби деген бул жерде эме болуп атат баягы. Эсле Кармелита жактырбаса башында эле айтпайт белең, жөн эле чыгарып жүрбөйт белең. Анан ошол күнү эле кечинде анан. Жок, бул суроого жооп берип кетейин. Негизи чын айтканда, үйдө адресинде айтканга невозможно дейсиң го. Жактырбасаң ошондо эле кет дейт белең. Жок. Жактырбайм деп айттымбы мен? Мен могул жерде сүйлөшүп отурганда жаккан жок деп айттымбы? Мен сыртка сиз уксаңыз, жок сиз уксаңыз. Жактырбай аткан десе, сиз укпайсызбы? Угуп атпаймынбы? Сүйлөгөндөн кийин укканды да билиңиз, макулбу? Биз сыртка чыктык дедим, сүйлөшүп көрдүк. 1-2 сүйлөшкөндөн кийин түшүндүк дедим мен, сыртка чыккандан кийин. Туура эле айтат, бирок ушул жерден эфирден чайга чыккандан кийин эле өзүнөн да сурагам. Эгер жакпасам, сразу эле айта бер. Мен көңүлүм оорубайт деп буга айткам, бирок ошондо эле мына жерде чайга чыкканда айткам. Ушул жактан бардык комментарий жазып аткандагы адамдарга кайрылып коеюнчу. Тарбия көргөн эмес, анан мамасы да тарбиялаган эмес деп апама чейин өтүп өлө жаман жазып атышыптыр да. Анан мен апам өтө күчтүү аял деп айта алам мен. Мен 3 кыз болгонбуз, 3 кызды апам өзү жалгыз тарбиялап өстүргөн. И кыйын аял, мени да кыйын кылып тарбиялап чоңойткон. Мен өзүм өтө күчтүү кыйын кызмын мен. Ошол үчүн менин жанымда дагы күчтүү бир мужик турушун каалайм мен. Ошондо мужик болбой калдым мен. Жок, мужик элесиз. Өзүмө жаккан дебейсизби? Мен жүрөгүмө жаккан десеңиз туура болот. Кийин турмушка чыккандан кийин мен кайра бир жолу турмушка чыкканды мен каалайм. Бир чыгып, ошол менен өмүр бою өлгүчөктү жашашым керек мен. Анда келиңиз Кармелита, күчтүү мырза деп айттыңыз, эркек болсун дегенде, мен күчтүү ошондо мырза эркек эмесминби деп суратпай, сиз анда мындай айттыңыз. Мага такси кызматында иштебеген, шейн цехте иштебеген, мага деген момундай кызматта бизнесинде айына канча акча тапкан? Минимум дегенде 100 миңден 300 миңге чейин тапкан, туурабы? Ордун билген мырза болуш керек. Күчтүү дегенде бизде ар кандай түшүнүк бар да. Күчтүү дегенде физикалык күчтүү болот. Финансылык жактан күчтүү болот. Ошондо биз көрсөтүүнү алып барып аткандан кийин кандай мырзаны сизге талапкерликке алып келишибиз керек? Күчтүү десеңиз, мына күчтүүнү алып келдик. Күчтүү, акылдуу, ушундай жакшы мырза келди да талапкерликке. Мен Самат байкеге эч эмем жок. Претензиямдын кыргыз сөзүндө дейчи. Эч претензиям жок. Кандай талаптарды карайсыз? Жакшы. Мен коет эмки келе турган талапкер дейлик, прям үйү бар болсун, машинасы бар болсун деп прям антип айтпайм деле. Бирок если жаш возрасы 30ка келип калган болсо, ал болушу керек. Машинасы бар. Үйү деле бар. Просто өзүбүз бирибизге тартпай атабыз тутпай. Мен да байкеге жаккан жокмун, мага жаккан жок дегендейчи. Ооба. Туруктуу жумуш болсун. Түшүнүктүү болду окшойт, бирок биз туруктуу жумуш болуш керек, Ооба, туруктуу жумуш. Самат мырзадан аябай жакшы жигиттик сапаттарды көрө алдык. Эмнеге
эмнеге келбети деп атасыздар, анткени чыныгы кыргыздар ушундай болгон да. Мисалы мына Самат мырзаны көрүп, чыныгы мырзаны көргөндөй болосуң да. Азыркы убакта биздин балдар беттерибиз кыздарга эле окшоп баратат, күндө боёнуп. Мына Самат мырзанын чыныгы жүзү, кыргыздын жүзү ушундай болгон да. Андыктан Самат мырза сизге да терең рахмат билдиребиз. Сүйлөгөн сөзүңүз ордуңузда, биз жолуктук долбоорундагы 31-чи чыгарылышында да өзүңүздүн бир жакшы ордуңузду калтырып кеттиңиз десек болот. Ушул жакка дайыр келгениңиз үчүн чоң рахмат. Балким катышуучу болуп келептир. 3-чү сезонго биз сиз эгерде катышуучу болуп келем десеңиз, биздин биз жолуктук долбоорун көрдүңүз, эч кандай сценарий жок, баардыгы реалити экенби? Көрүүчү катары келген оюңузду да айта кетиңизчи. Сиздерге чоң рахмат. Кудайым буйрса, мен 3-чү сезонго катышчы болуп келгенге аракет кылам. Мына сонун жооп болду. Анда талапкерибизди узатабыз дагы, Кармелитага кайрадан талапкер күтөбүз деп айтат экенбиз. Биз жолуктук реалити долбоорунун ичинде гана биздин мырзалар менен сүйлөшүп көрүп, достошуп көргөнгө Кармелита мүмкүнчүлүк болгон, бирок бул эң биринчи гана талапкери келип кетти десек болот. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер талапкер болуп келем десеңиздер, НТС биз жолуктук Instagram баракчасына жана ушул номерлерге байланышканга аракет кылыңыздар. Анткени бул жакка сиз жөн келбейсиз, бактыңызды табыш үчүн келесиз. Ал эми бизге келе жаткан талапкерлердин баардыгына бирөөсү алыстан келет, бирөөсү деген кичине жолго баягы тыгынга байланыштуу гүл дүкөндөргө кире албай калат экен. Ошондуктан бактылуу айым, Flowers мынакей биздин гүл дүкөнүбүз бул жака гүлдөрдү алып келип атат. Сиздерге ушул гүлдөр жакса, буйрутма кылсаңыздар болот. Телефон номерин калтырдык. Биз дагы демөөрчү болуп, биз жолуктукка кирдик. Бактылуу айым Flowers гүлдөрүн апаңызга, карындашыңызга, эжеңизге жана көчөдөгү аял затына да белек кылып берсеңиздер болот. Өзгөчө эң сонун атмосфера, анткени бүгүнкү чыгарылышта талапкерлердин саны абдан көп. Ошондуктан биз азыркы убакта кийинки талапкерибизди Анжелика айым чакырып койсоңуз. Албетте биздин катышуучуларыбыздын бирине келди. Айым затка келди. Демек, Руслан аттуу 33 жаштагы талапкерибизди кол чабуулар менен кол чабуулар болсун. Талапкер болуп, өзүнүн чечимин чыгарып, биз жолуктук долбооруна бактысын издеп келгендер азаматсыздар демекчимин. Куш келипсиз. Орунуңуздардын ордун алып бериңиз. Төргө. Талапкерлер келди, баштайбыз биз. Студиябыз жаркырап эле калды, Рустам мырза. Саламатсызбы? Кош келиңиз бизге. Анжелика айым, Канат мырза. Мындай жүзүңүздү көргөндө эле маанай көтөрүлөт экен да. Даже катышуулар мен эч кимисин тааныбайм негизи. Италиядан келдим деп койсуз. Кыргызстанга биринчи жолу көчүп келдим деп эле. Катышууларды тааныбайм. Бул долбоорду негизи көрбөйт болчумун. Честно экенсиз, байке. Мага сунушташты, акыркы 2 чыгарылышты көрдүм. Ошол жактан бир кызга талапкер болуп келдим. Ошондо сизге да сунушташтыбы? Мага сунушташты. 33 жашка чейин ошо сунуштагандарды деле угуп атасызбы мындай? Өзүңүз жүрөгүңүздөн чечим чыгарып келбей атасызбы? Жашоодо ар кандай болуп калат экен да. Сунуштаган кыз жактыбы сизге? Жок, аны сунуштаган жок, мага проектти сунушташты. Ушул проектти көр. Катыш деп. Анан мен аны көрдүм дагы. Көргөндөн таныдыңыз да бирок. Таныдым. Кол чаап коюп сүрүп атат окшойт да катышчыларды. Айта бериңиз. Көргөн эмес болчумун, анан редактор айтты, хотя бы 2 чыгарылышты көрсөм, түшүнөсүң. Не жөнүндө болуп аткан, сөз болуп аткан. Макул деп көрдүм. Келдим. Үйлөнгөн эмессиз буга чейин? Жок, үйлөнгөн эмесмин. Шартка байланыштуу мен өзүм проекттерим, жумуштар боюнча. Кайсы жаатта иштейсиз? Мен ал учурда кийим тигүү. Тигүүчү болуп иштейсизби? Жок, кийим тигип сатабыз. Кийим тигип. Канча жылдан бери иштейсиз ал? Жок, 2 жыл болду. Ага чейин электротовар сатып жүргөм. Соода тармагында. Соода тармагында. Кайсыл жактан болосуз? Канча бир туугансыз? Негизи түбүбүз Оштон болот. Көп жылдардан бери Бишкекте жүрөм. Иштеп, ата-эне баарыбыз ушул жакта жашайбыз. Мен 2 карындашым бар.
уже үйдө эки карындашым турмушка чыгып кетишкен, мен жалгыз калгам ата энеммен. Кыскача айтканда ошол. Ошондой эле. Бишкекте жашайт экенсиз, ишкер экенсиз. Анан ошол келген айымдын эмнесин жактырып келдиңиз? Кулк мүнөзү жакты. Бир аз оор басуруктуу экен да. Башкалар кандай салыштырмалуу ортодо. Ушул акыркы 2 чыгарылышты көргөн немемди айтып атам. Оюмду. Эми көрөбүз, эгер анан сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк берсе, анан бири-бирибизди таанышканга сүйлөшүп көрөбүз, анан ошондо эми чечилет. Сырткы келбети да жакты да сизге туурабы? Эми сырткы келбет эми эркек киши Бардык жагын карайт да, башында. Бирок 33 жашта, мисалы 33 жаштагы 30 жашка чейин мындай кыздар жакпай калат деген мындай бизде балдарда ушундай нерсе бар да. 30тан ашканда эч кимди жактырбай калат депчи. Сизде деле ошондой болду да? Кээ учурда болгон. Кээ биргилеринде мен жакпай калгам, андай учурлар деле болгон. Бирок өзүңүздү сынап келатырсыз демек бул жака. Ооба. Кол чаап коелу. Кийинки суроолорду менин оюмча катышуучу өзү берсин, андай келгендечи. Ага чейин кимге келди деп? Менин оюмча Акмаралды ойлоп атам. Жакшы. Акмаралды ойлоп атам, себеби мээрим Акмарал дегенде байкенин көздөрү башкача болуп кетти. Саламатсыздарбы? Айсул айымга келди го дейм. Айсул айым. Саламатсызбы, куш келипсиз. Менин оюмча ушул Айсул эжеге татыктуу бир мырза келди го деп ойлоп атам. Менин оюм Гулизага. Болду окшойт анда, келиңиз. Кулк мүнөз. Руслан мырза дегенде. Кичине сүрөттөп туруп эле айтып коюңузчу кана. Толкундамаңыз, келиңиз эми. Сүрөттөп туруп айтыш керекпи же мен көргөн эки чыгарылыштагы эмеден айтайынбы? Ошол жактан анан сүрөттөй бересиз. Алгыз бул жакта долбоордогу бир бала менен сүйлөшүп өткөн дагы эч сөздөрү окшошпой атыптыр. Талапкер болом десем, редактор мага айтты, алар уже сүйлөшүүнү токтотуп атат депчи. Мээрим эмеспи? Ким? Мээрим деп ойлоп калдык. Негизи мээрим болчу. Кол чаап коелу. Сиз экенсиз. Мээрим. Биз бүгүнкү ушул эфирде Шерболот менен Мээримдин мамилеси кандай болуп атат, эмне үчүн мынча чойлуп атат сөз деп аябай кыйналып аткан болчук, бирок ошонсо да караңыздар, талапкерлер көп деп айтты Мээрим. Алардын арасында 33 жаштагы мынакей мырза бар, үйлөнө элек. Алардын арасында 22-23-төгүсү бар, бирок алар Шерболоттой болуп эле чайналышы мүмкүн да канчага чейин. Балким сиздин талабыңызга ылайыктуу ушундай ою токтолуп калган, жеке иши бар, үйлөнгөнгө чыныгы даяр мырза керекпи деп да ойлондук да. Ошондуктан талапкер менен таанышалык. Ооба, келиңиздер анда, алда карай кылайбыз. Суроо узатсак болот, Мээрим. Саламатсызбы, куш келдиңиз. Саламатчылык. Менин биринчи суроом, бул жака эмнемди жактырып келдиз? Мүнөзүңбү, жеке келбетиңби? Ооба, кулк мүнөзүңүз, сүйлөө манераңыз. Чачычы? Пузун, бою дагы пузун. Отурганда боюн көргөн эмесмин. Мээрим чындыгында бою узун, анан такка кийгиси келбейт да, себеп дегенде балдардан да узун болуп калам деп аябай кичине мындай комплекс бар болчу. Анан сиздин жаныңызда менин оюмча бийик такка кийсе болот окшойт. Анткени ушунчалык бойлуу, сымбаттуу мырза экенсиз, Ооба. Такка кийебиз го? Кийебиз. Акыркы отношенияңыз качан болду эле? Эмне себептен 2 жолго түштүңүздөр? 3 ай болду. Кышында сүйлөшпөй калдым бир кыз менен. Себеп эмне болду дейт? Эмне себептен сүйлөшпөй калдыңыз? Сөз келишпей калды. Канча сүйлөшсөң
сүйлөшкөн сайын уже эмесин билип барат экенсиң, характерин эмесин. Кийин сөзүбүз дал келбей калды. 2 жолго түштүк, все. Оюмда кетсем болобу? Мен Мээримге мындай оюмду айтат элем да. Сен азыр жашына карап эле чочуа деп айткым келет. Себеби аябай Токтоо мырза экен, сүйлөгөндөр дагы интеллигентный. Анан жашоодо биз көрүп эле жүрөбүз. 20 мен өзүм жакын подружкам ошол 20 жаш өзүнүн чоң мырзага турмушка чыкканда бактылуу болуп жашап жүрөт. Өзүбүздүн эле мисалы айланабызда 13 жаш чоң ушундай аралыкта разницалар бар адамдар бар да. Ошол үчүн сен азыр элдин деле алдында деп чыгып кетип калсам кандай болот деп элдин деле сөзүнө маани бербей, эгер сага жагып аткан болсо бир жолугушууга чыгып кел. 12 жаш айырмадым. Эң сонун айырма бул. Эч нерсе эмес, 12 жаш. Сиздин кандай эркелигиңизди да көтөрөт. Эмне деп сүйлөп атканыңызды уже баштаганда эле түшүнөт. Сиз менен спорт этип отурбайт. Эң негизгиси буга чейин турмуш курган эмес. Талаптарга карай келгенде, Өзүнүн жеке иши бар. Келбеттүү, көздөрү бакырайган, бою узун. Айсылуу айым. Улуу келсе жаш керек дейсиңер, жаш келсе улуу керек дейсиңер. Акчалуу, токтоо, бутуна туруп калган, баягы жашоону алып кете турган мырза деп айтасыңар да, бирок талапка жараша болгондо, мисалы бул мырза улуу болгону менен сыйлап жашоону алып кетет, иши жашоону түшүнүп калган адам болот. Еще уже сени камсыздап да кете турган возрастта да. А жашты талап кыласыңар, жаш келсе эчтеке кыла албайт экен дейсиңер да. Ал жаш бул мырзанын возрастына келген кезде кыла турган кези келиши мүмкүн. Ошондуктан мындай сиздин Мээрим айым талабыңыз үйлөнө элек мырза болуш керек деп Мунарбек мырзага ата энем каршы болуп атат дегенсиз. Азыр бул мырза үйлөнө элек экен. Үйлөнө элек, бирок мен талабымды барыңар эле уксаңар керек. Мен 26 жашка чейин дегем. Сизге бактыңыз ачылганы керекпи же возраст керекпи? Сизге эмне керек, өзүңүз мындай кээ бирде түшүнбөй калат окшойсуз деп да ойлонуп калып Мээрим атам. бирок 26 жашка чейинки мырзалардын көпчүлүгү токтолуу элек да. Ошол үчүн азыр сен мисалы эгер чын эле турмуш курам деген оюң болсо, сен келечекти да кичине кара дегем да. Бактыңарды ойлогула кыздар, бактыңарды. Жашта эмес кеп. Жаш болгондо анча эле айырма жашы көп эмес. Мисалы үчүн койсуңбу канат. Жашы чоң меники 10 жаш эле да. Гүлизанкы 20 жаш экен да. Сонун бактылуу. Гүлизан подружкасыныкы. Сонун жашап атыптыр, туурабы? Жок, азыр туруп силерге деп айтып атсак, өздөрү отуруп алып башын чайкашат да, анан кийин мен отурганда бул сенин наоборот мага эмете беришет да. Это же не надо. Мен деле башым бар, мен деле ойлоном, албетте силердин оюңарды деле сыйлайм. Бирок анчалык эмес. Мен оюмду айттым, эже катар совет эле айтып атам. Мен акым жок совет бергенге деле. Болгону бул жерде баарыбыз азыр микрофон бирден алып оюбузду айтып атабыз, Мээрим айым. Аябай ызылдаган кереги жок. Ооба. Мээримдин жүзүнөн билинип атат. Жашы дагы болуп калып окшойт, ошол үчүн туура келбейт окшойт Мээримгечи. Рахмат, Арген. Сизге да рахмат. Руслан байке, саламатсызбы? Саламатсызбы? Азыр сиз келгениңизге өкүнүп атасыз да, бекер келиптирмин депчи, адашып эле келип калыптырмын депчи. Жашоодо негизи ооба көп эле өкүнгөн учурлар болот. Мен да бул жакта студияда көп нерсе, жаман нерселерди айтып өкүнгөн учурларым, ыйлаган учурум болду көп эле. Сизге бакыт каалайбыз. Көрүнүп турат сиздин аябай жакшы адам экениңиз. Мен сразу сезем жакшы адамдарды. Мээрим да жакшы кыз, жаман деп айтпайм эч кимди. Бул жерде баардык катышуучулар, баардыгы мен бир туугандай көрөм. Баары эле жакшы кыздар, балдар. Рахмат, Акмарал. Келгене мен өкүнгөн жокмун. Негизин айткандачы. Эми бул бир проект, шоу. Ар кимдин өзүнүн көз карашы бар, эрки бар. Бирөөгө жагасың, бирөөгө жакпайсың. Мен капа эмесмин. Биринчи келгенде эле редактор айтты, сурадым, жашы канчада өзү десем, 21-де деди, мен улуу болуп калдым десем, чыга бер деди. Макул деп чыктым. Ал нерсеге уже даяр болуп чыкканды, уже ал нерсени уже эме болупчу. Бирок ошонсо дагы мындай эрктүүлүктү көрсөтүп, бир көрөйүнчү дептирсиз, гүл берип көрөйүн. Почему бы нет, да? Эмне үчүн?
Жашоодо дейт, кадам таштабай койгонуңа өкүнүп калганча, кадам таштап туруп жок деген жоопту уккандан кийин сүйүнүп жашаган жакшы. Өкүнбөй жашаганың туура дейт экен. Ошондуктан эгерде сизде жашооңузда дагы ушундай кылсамбы кылбасамбы кадам, сүйлөшүп көрсөмбү жокпу деп атсаңыздар, тобокелдикке салып эле ошону жасабай койгонунун баягы өкүнүп калганча жасап көрүңүз дейт элек. Мерим бизге кандай жаш убакыт, баягы жаш курак канчалык деңгээлде аябай маанилүү болуп атат азыр? 26 аябай эле кичинекей кое алган эмеспи? 26талар менен кырылышып эле атасыз. Жок, туура эле жаш деп ойлойм. Мен үчүн жаш маани берет. Бирок байкеге чоң рахматымды айтам келип бергениңизге. Бир аз выходкаларыма кечирим сурайм сизден. Эмоцияга берилип кеттим десем болот. Сизди сыйлайм. Чоң рахмат. Ушинтип келип күлүүңүзгө чоң рахмат. Шерболот, сиз канча жаштасыз? 27. Мунарбек сизчи? Экөөтөк 27-те. 26-тан ашып кетиптир да. Жок, максимум 27 дегем, а так 26 болчу. Максимум 33 кылып көрбөйлүкпү? Негизи баарыбыз эле жашка карап атпайбызбы? Жашка Канат мырза деле өзүнөн канча жаш, 12 жаш кичүү. 28 жаш. 28 жаштасыз, 10 жаш кичүү кызды алды. Анан эгерде биякта кыздар бул мырзага симпатияңар болсо айтып калгыла, эгерде эме болсо кой бербейби? Анда Меримдин жыйынтыктоочу сөзү болсун, биз убакытты созбойбуз. Руслан мырза ушул жака келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Силерге дагы рахмат. Сиздин бул жакта номерлериңиз, сиздин данныйларыңыз баардыгы калат. Балким кийинкисинде өзүңүздүн бактыңызды табасыз деген жакшы үмүттөбүз. Жыйынтыктоочу сөзүңүз. Талапкер күтөм. Балким эфирде көрүп, Меримдин көбүнчө ата-энеси чечет да. Атасы менен көп акылдашат, апасы менен акылдашат. Анан эгерде билбейм, азыр эфирди көрүп, кызым жакшы эле мырза келиптир, жакшы, балким сөйлөшүп көрсөң болмок десе, балким сизге чалып кайра чакырышыбыз мүмкүн деп ойлоп кетип атам, билбейм, бирок ошондой эле болуп калсын. Анткени эми 33 жаш эле бул жаш эле курак, мырза үчүн өтө эле идеалдуу курак үйлөнгөнгө. Бизде 33 эмес. Мыйзам чыкпады, 33 жаш бул жаш курак. Бул жаш курак, жаштарга киресиз. 33-34 жашында деле биздин кыздар деле эми турмушка чыгып аткандары дагы бар. Ошондуктан негизги ичиңизде ушундай дайым сезим болсун, сүйүү болсун, жактыруу болсун дейт элек. Келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. 3-чү сезондо сөзсүз түрдө кастингге жок алабыз сизди. Рахмат. Айсулуу, негизи Айсулуу айым айткандай кыздардын талабындагы жигит экенсиз. Токтоо, алып кете ала турган бизнесиңиз бар, машинаңыз бар, үйүңүз бар, банкта акчаңыз бар экен. Бирок балким сизди биздин катышуулар жактырып калса, сиз менен кайрадан Банкта жок. Наличка. Байке аябай честный экен да. Реалити шоу экенин сыйлап, бирок баардыгын ачык айтып атат. Кол чабуулар менен Руслан мырзаны экрандан сыртка узатып коелу. Чоң рахмат. Көрүшкөнүбүзгө кубанычтабыз. Рахмат келгениңизге. Мерим, бизди ала кетиңиз. Сонун розалар. Канча бир роза келген экен, 30-га канча окшойт. Мындай бизге келе жатканда дагы көбүнчө талапкерлерибиз баягы бир жактырып келишет. Кээ бир учурда баягы кыздарыбыздын талаптарын, катышуучулардын талаптарын айтсак дагы баягы баары бир келгиси келген учурда кулактарда эч нерсе укпай, көздө эч нерсе көрбөй калды. Барып көрөйүнчү, балким макул дейт, балким жок десе дагы мен эфирден угам деп келишет. Ошондой дагы бир талапкер бүгүн бизде бар. Дароо эле чакырбайлыкпы? Биринчи талапкер чакыралы же катышуучуну кандай дейсиз? Катышуучуну чакырып салсак, талапкерди киргизсек кандай болуп калат? Биринчи мен ойлоп атам, анда талапкерди чакыралы. Анан ошол кимге келген айтса кызыктуураак болот го деп ойлоп атам, Бүгүн бизге бүгүнкү көрсөтүүбүздүн мынакей соңунда татынакай сулуу ысык көлдүн ак кулсу келди. Ысык көлдүн ак кулсу 30 жашта Динара айымды кол чабуулар менен тосуп алалы. Кол чабуулар болсун, келгиле колдоп жакшап тосуп алалы. Биз жолуктук долбоору. Ысык көлдөн бери келген Динара айым, куш келипсиз. Келиңиз. Аябай уялган, аябай назик, татынакай айым экен. Бул кимге келди болду экен дегенди биз алдыда айталы, анда экранга жакын келип бериңиздер, улантабыз. Келиңиз, төрдөн орун алыңыз. Талапкерлер келгенде ушул тарапка отурушат, анан кийин катышуучу ким экенин билгенден кийин анан катышуучу келип бул тарапка отурат.
Биздин көрсөтүүнү көптөн бери көрөсүзбү? Көп эле болуп калды. Анан кандай ойлойсуз биздин көрсөтүү тууралуу? Кандай ой пикирдесиз? Оюм жакшы эле. Көз карашым түз. Бардык адамдар бул жакта отуруп өзүнүн түгөлөрүн таап атканынан анан мен дагы келүүнү чечтим. Эмне жумуш кыласыз Динара айым? Мен бала бакчада тарбиялачу болуп иштейм. Кандай сонун жумуш? Кандай сонун кесип, Балдарыңызды демек сонун тарбиялайт экенсиз да? Турмуш кургансызбы буга чейин? Буга чейин турмуш кургам, бир балам бар. Канча жашта балаңыз? 9 жашта. 9 жашта, чоңоюп калган экен да. Эки жолго түшкөнүңүздөр канча болду кечиресиз? Эки жолго түшкөнүбүз 3 жыл болду. 3 жыл болду. Бул мырзанын эмнесин жактырдыңыз өзгөчө? Бул мырзада эң биринчи жөнөкөйлүк, анан ыйман бар. Ыймандуу, жөнөкөй, тарбиялуу экен. Кимге келди деп ойлойсуздар? Жолдошко келди деп ойлойм мен. Саламатсыздарбы? Курманбек мырза келди го дейм наконец-то. Бүгүн өзгөчө смокинг кийип келгенине жараша, Мен да эртеден бери эле ушу Курманбек байкени карап отурам, эмнегедир билбейм. Мен дагы ошо Курманбек байке келди ойлоп атам. Акыркы эфирде мага берген мотивацияда сонун нерсе болду окшойт. Курманбек байке келди окшойт. Аял затты жакшылап караш керек, күндө внимание кылып көңүл бөлүш керек деп аябай сени урушкан акыркы жолу, Ошондо ойлодум эле, Курманбек байке чындыгында катуу айтканда болгондо да урушуп айтканда. Айымзатка аябай болушкан мырза болчу. Дагы ким, эмне үчүн Курманбек байке бүгүн өзү да сонун кийинип алыптыр го. Аппак костюм. Дагы кимге деп ойлойсуз? Барбы варианттар? Арген? Арген, сен угалчы, кимге келдиң деп ойлойсуң? Такап суроо бердиң го. Мейли мага болсо мага. Ава, келиңиз Динара айым, сиз айта берет окшойсуз. Курманбек байкеге. Келе болчоп. Жосолоп жакшылап. Сизди салам берип, гүл берери менен эле сүйүп калды окшойт, дароо жакшы көрүп. Курманбек байке, отуруңуз. Эч жака кетпей туруңуз. Эч жака кетпей туруңуз. Эч кимдер бүгүн сүйлөбөйт деген. Бул сизге эле. Кандайсыз? Саламатсыздарбы, студиянын катышуучулары. Саламатсызбы, Анжелика айым, Канат мырза. Саламатсызбы. Менде баары жакшы, Кудайым буйрса. Өтө кубанычтамын. Бүгүн талапкер келгенине көптөн бери күтүп келгем. Сизге мындай жактыбы сизге сырткы келбети, сүйлөгөндөрү? Албетте мага абдан жакты. Менин оюмдагыдай, кыялымдагыдай эми мындай бактылуу мүнөттөрдү, бактылуу көз ирмемдерди тартуулап келген үчүн талапкерге чын жүрөгүмдөн ыраазычылыгымды билдирем. Кандай сурооңуз бар? Суроо көп, анан ошол көп суроолордун ичинен азыр балким сизге кызыктай суроо болушу мүмкүн, бирок ушул суроону сөзсүз беришим керек. Жашоодо биз менен чогуу эле дагы бизди курчап турган чөйрөдө көп эле жашоого керектүү буюмтайымдар, жаныбарлар, дагы башка предметтер болот да. Анан мен берейин деген суроо мындай да. Сиз үй жаныбарларына кандай көз караштасыз? Үй жаныбарларын балким ал жаныбарлар мышык, күчүк, жужу, же болбосо козу болот да.
Кандай карайсыз үй жаныбарларына? Үй жаныбарларына Козу, кой. Мага козу менен улак жагат. Мага дагы жагма, жөжөлөр жагат. Көбүнчө. Ошондо үйгө жөжө, козу улакпагасарбы? Жакшы. Жок, бирдеке себептен сурап атат, байкенин дагы бир Мен кичинемден философиялык эле мааниси үй бар. жаныбарларынан мышыкты абдан жакшы көрөм. Анан мышык бул менин жашоомдун мышыктар менин жашоомдун бир бөлүгү. Жубайыңыздан кийин мышык турат экен ошондо. Ошондо түшүндүкпү? Анан Биринчи мышык анан жубайыңыз. Азыр учурда дагы мышыктарым бар. Ал мышыктарды мен менин сүйүктүү жаныбарларым деп коем. Алар акылдуу, послушный, жакшы тарбиялуу, жакшы мышыктар. Сиз кандай карайсыз үйдө мышык баксаңыздар? Эгерде Жакшы эле карайм. Эгер Курманбек байкенин талабы болсо, албетте даярмын. Кошо багышам мышыктарды. Ооба. Сиздин мышыктарыңызды сыйлайт. Сиз жеген тамактар бүт мышыктарга берет. Сиздин көңүлүңүз көтөрүлүш үчүн. Сизди дагы, мышыкты да сонун уктатат, бүткөн. Аны өзү козун жакшы көрөт экен, бирин коз алып келет өзү үйгө. Динара. Дагы суроолоруңуз? Жакшы, ошондоп чарбачылык менен чогуу чаран жашообузду уланта беребиз. Жомоктогудай бактылуу жашап кала беребиз. Керемет сөздөр. Балким сиздин суроолоруңуз бардыр. Азырынча суроом деле жок, таанышып көргөндөн кийин суроолорум. Курманбек байке өзү үмүтүн үзөйүн деп калган. Бүгүн эртең мененчи мага талапкер келбейт деле окшойт депчи. Анан азыр талапкерге өзүм мен өлө сүйүнүп атам Курманбек байке үчүн. Анан суроом Динара айым сизге. 9 жашта уулум бар дедиңиз, Кийин турмушка чыкканда уулуңуз сиз менен чогуу жашайбы? Ооба, уулум азыр деле мен менен чогуу жашайт. Эгер менин жолдошум кабыл алса, мен менен чогуу жашайт. Сиз кандай кабыл аласыз? Албетте мен ичин жүрөгүмдөн кабыл алам. Мен өзү кичинекейлерди, балдарды абдан жакшы көрөм. Ошо бул жака келгенде кандай талаптарыңар бар деп историяден сураганда, ошо мага бир баласы же бир кызы болсо болот деп айткан болчумун. Жакшы, баары менин оюмдагыдай. Рахмат. Динара айым, саламатсызбы? Кош келиптириз. Рахмат. Курманбек мырзанын айылда өзүнүн үйү бар. Сиз ошол жака барып жашаганга даярсыз да? Рахмат сурооңуз үчүн. Ооба, даярмын. Мен өзүм айылда эле өскөнмүн. Айылдык жашоону билем. Мени өмүрлүк жолдошум мени бактылуу болгон десе, мен кайсы жак болбосун барганга даярмын. Курманбек мырза негизи мышыкты пайгамбарыбыз жакшы көргөн. Сиздин эмеңиз жакшы экен, аябай жакшы көргөн животныйыңыз дегендей. Анан Курманбек мырзанын үйүнө негизи конокко барып калган, бир иштер менен, тиги иштер мененчи. Ошондо мышыктардын чындыгында аябай жакшы карайт экен. Канча мышык бар экен? 2 мышык бар экен. Алар угат экен, Курманбек мырзаны стой десе стой, эшикке чыгып турса чыгып тур дейт экен. Кымбат тамактарды алып берет экен. Өзүнүн баласындай жакшы көрөт экен. Малатсы Курманбек мырза. Динара айым, негизи балдар аябай кызганчак болот дешет го, мамасын кызганышат депчи. Балаңыз сиз бул жака келүүңүзгө каршы болуп, бир таарынгандай болгон жокпу? Балам каршы болгон жок. Балам наоборот мени колдоп турам, мен комментарий жазып турам деп өзү жөнөттү. Балаңыз өзүнчө колдоолор болсун. Ооба. Динара айым, саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат. Жакшы сулуу эже экенсиз. Суктанып атам сулууңузга. Рахмат. Курманбек байке мынтип айтканда, биринчи талапкерим келсе, мага жакса эле сразу үйлөнөм. Сиз турмушка чыкканга даярсызбы, Курманбек байке? Эгер келишип келишип калсаңар. Албетте мен турмушка чыкканга даяр болгон үчүн ушул жолдорго келдим. Анда Курманбек байке Динара айымды катуу кармап, быйыл той бериңиз. Той деп катуу кармап. Албетте мындай кайырмакка түшкөн балыкты
кайра артка чыгарып эч ким сууга тийген эмес да, сүйүнүп үйүнө көтөрүп алып кетет. Анан мен дагы бүгүн үйгө алып кетпейсизби? Айырмакка түштү окшойт я. Динара эже саламатсызбы? Саламат. Аябай таптынакай эже экенсиз. Кармелита айтып кетти, бул жактан балаңыз кызганбайбы депчи. Негизи өзүңүз кызганчаак жагынан кандайсыз? Мышыктардан кызганбайсызбы кийин? Рахмат сурооңуз үчүн. Мен кызганчаак деле эмесмин. Мен башымдан жашоо өткөндөн кийин ал нерсени түшүнөм. Кызганып да керек эмес, бирок кызганыш керек чеги менен. Менде мындай бир суроо болуп атат. Ошол 3 жыл болду дедиңиз, ажырашып. Эки жолдо мурунку жолдошуңуз менен жашап атканыңызга эмне себеп болду? Эгер туура болсо, мен бул эмне себептен экенин эгер таанышуубуз уланып калса, айтып бересиз. кийинки эфирлерде айтып берсем жакшы болмок. Себеп дегенде бизге ошол көп талапкерлердин арасынан баягы сурамжылоо болду да, Курманбек мырзага дагы баягы эмне себептен келет жатасыз, талапкер болуп кандай мүнөзү жакты дегенде тилекке каршы ошол бүгүнкү күндө баягы ажырашуунун бир көптөн көп себептери дагы кээ бир мырзаныкы ичкилик болсо, бирөөсүнүкү кол көтөрүү дагы болуп, аябай коркуу сезим менен дагы калган жашап жүргөн айымдарыбыз бар экен да. Анан ошолор айтып калышат, негедир Курманбек мырзадай мындай жакшы, айымзатты түшүнгөн, жан дүйнөсү ушундай таза, ыймандуу мырза болсо, эмне үчүн жок? Турмуш курганга идеалдуу мырза деп көрөбүз дейт экен да. Ошондуктан ушундай мүнөздө мисалы үчүн мырзалар чындыгында күтө берсе татынакай болгон, ак куудай болгон ысык көлдөн экенсиз, ысык көлдөн бери келген ак куудай болгон айымдарга туш болот экен. Мурдагы болсо маңдайына жазган бир чоң бакыт болуш керек. Курманбек мырзанын жакшы бир сапат үчүн ушундай өзү каалагандай Динара айым келип отурат, Курманбек мырза, 3-кө чейин санайсыз, эртерээк айтасыз. Санаганга чейин кетип калат окшойт, колунан кармап эле. 3-кө чейин санайсыз, таанышууланабы же токтойбу? 1. Албетте таанышууланат. Мен бат эле сүйлөйткенсиз го. Келиңиздер. Ушундай эле сүйлөйткенсиз го, Жүрүңүз. Өтө жагымдуу музыканы, жагымдуу чертип берип жаткан биздин профессионалдуу музыкант Эрлан Тогузбаев мырзага кол чаап коелу. Жана колуңузда апамдын чайын ким көргөн жатасыз? Көптөн бери катышуучубуз күтүп келген талапкер Аккуубузга берейин деп атамын. Уулуңуз менен чай ичип, апамдын чайын даамдап коюңуздар. Сиз Динара айымды жолугушууга чакырганда акчаңызды жөн эле корото бербестен, кызыл чай демдеп алыңыз, мага салып туруп. Динара айымга коюп бересиз апамдын чайын. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушундай сонун көзүрмөндөр менен аяктап жатат. Бизде келген талапкерлердин баягы жалгыз кеткени болду, жана ошондой эле мына кол кармашып кеткендер дагы азыр болуп жатат. Канат мырза, биз талапкерлерди күтөбүз, анткени 2-сезондун соңуна жакындап бара жатабыз. Биз жолуктук долбоорунда бүгүн Курманбек мырзанын жүрөгү сүйүнүп жаткан убагы, бүгүн өзүңүздөр көргөндөй бири-бирине дал келген сонун бир жуптар чыгат деген жакшы ниетибиз менен экрандан сыртка узатып койсок. Таанышууга. Караңыз чай. Бойлору дагы бирдей го. Бойлору да бирдей. Бойлору да бирдей. Мунарбек эмне болгон ышкырып калыптыр эфирде кайра. Жок, жаштарга өтө сонун эле үлгү болду. Чыныгы мынакей мырза болуп, джентльмен болуп, мындай болду, айым дароо эле колтуктап экөө чогуу. Биринчи баягы чай ичүү жолугушууга жөнөштү Канат мырза. Негизи жашоодо ар кандай биз күтпөгөн нерселер, жаңылыктар жана өзгөчө бир күтпөгөн бир повороттор, бурулуштар болуп кетет экен. Бүгүнкү чыгарылышта өзгөчө башкача бир нерселер болду. Бири эки жолго түшүп атат, бири жарашып атат, бири жаңыдан таанышып атат. Эми бунун баары жашоодо кадимки эле турмуш экен. Биз жолуктук долбоорушунун бардыгын ачыктап бергенге биз ар дайым аракетибизди кыла бермекчибиз. Албетте биз сиздер менен коштошпойбуз. Эртеңки көрсөтүүдө дагы талапкерлерибиз бар. Ошондуктан саат, мүнөттөрдү санап, биз жолуктук реалити долбоорун МТС телеканалынан жана ошондой эле МТС телеканалынын расмий YouTube баракчасынан, анан Канат Шоуменин дагы YouTube каналынан көрсөңүздөр болот.
Сиздердин жалпы каалоо тилектериңиздерге терең ырахсыздык билдиребиз. Ал эми биз улуттук долбоор сиздер менен коштошпойт. Жума күнү 20:30 көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Жакшы туруңуздар. Ар бир инсан бактылуу болсун.